Эманы көрөбүз. Башы, домбу. Куда дальше смотреть? Көрөбүз да, сотку көрөбүз аны. Верховный суд пока. Өлө эле анда көрөбүз. Амантай. Уже 30 күн өттү. 30 күн эмес. Эч ким алмашпаган экен да. Анан устап деле ошол эски боюнча болуп келген экен. Анан биз деген жаңыдан баштайлы деп атсак эле тигил менин адвокатым адвокат бул райондук эле болчу да. Райондук адвокат болчу. Ошол адвокат аны коркутту же эмне болду? Ал коркконунан эле провокацияның керегі жоқ, Вы басшы. именно превышаете свои все полномочия. Гражданские права нарушаете. О, западныйға біз... Рахмат, эже. Жалпы... Он обращается апелляционной жалобой в Чуйскую, где то же самое ему отказывают. Чуйский областной суд? Конечно. У них же есть в законе такое, что он в гражданском порядке. Андан кейін бүт акчасын төлөп светимди коштурган болчумун. 1 ай свет жок отурдум. Андан кейін былтыр ноябрдын 27-синде без предупреждения эч айтпай дебей мен жумуштан келсем светимди өчүрүп салыптыр. Без предупреждения өчүрүп салышты. Саламатсыздар урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү, аты жөнүм Абай Карабаев. Биздин каналга катталып, өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди калтырып кетиңиздер жана класс басканды унутпаңыздар. Биз азыркы учурда Ысык Ата райондук мамлекеттик администрациясынын аймагына тиешелүү Нурманбет айыл өкмөтүнүн аймагына караштуу инструментальщик дачасында турабыз. Албетте Амантай агабыз менен бүгүнкү маселе боюнча азыр суроо жооп кылганы келдик. Аябай көйгөйлүү маселелердин бири, анткени өлкөбүз өнүгүшүнө дагы бирден бир залакасы тийип жаткан көйгөйлөрдүн бири экен. Анда эмесе суроо жоопту баштайлы, Амантай ага. Азыркы учурда ушул жалпы айта кетсеңиз, ушул жалпы кандай болуп түзүлгөн, ушул дача, ушул тарыхы боюнча жалпы бир түшүндүрүп кетсеңиз. Бул инструментальщик деген мурдакы Союз бар кездеги Свердло деген завод болгон. Кыргыз электромашка караштуу. Ошонун ичинен ушул 10 гектар жер менен ошо Свердлода иштеген адамдарга жайкысын эс алуу үчүн берилген жер экен. Анан Союз тарагандан кийин буяка алар өзүлөрүнүн мекенине кетип, көбү орус улутунда эле алар өзүнүн мекендерине кеткенде брошенный болуп, тыштанды болуп калган жерде кыргыздар дагы ар кай жерден көчүп келип, 7 дубанын эли ар кай жерден келип эле отурукташып калган экен. Анан бирден бирине өткөрүп сатып эле ошентип келаткан экен да. Анан эл катары мен деле мигрант болуп, ички мигрант деген бар экен да. Ички мигрант болуп келгенбиз. 2011-жылы келип, ушул жерге октябрь айы болуш керек эле. 1-октябрь күнү келдим, 2-октябрь күнү оформить этилди алып. Ушул жерде орус аялы экен, аялы орус, өзү деле орус абышка эле западный 90-да жашайт, ал абышка жашачу. Өзүмдүк документ жок болчу. Мен аларда аялы болсо мурда өлгөн экен. Кайчан өлгөнүн деле билбейм. Ошол өлгөн кишинин үйүн алгам. Аны мага мындай макул бар экен, ал деп мага түрткөн. Бул мурунку председатель Гүлжигит деген болгон. Калдаров Гүлжигит деген председатель. Сизге сунуш кылган, сунуштаган. Каролчу Калиев деген каролчу бар болчу. Ошо киши өкө Акун деген киши. Ошо киши өкө түрткөн. Макул болуп келишип, анан жанында дачаны ал дегенди албай туруп ошол эле дачаны алгам. Мен аны
өлүп көрдүң беле дегенде эчтеке деле билбейм да. Мурда өлүп көрбөсөң, же болбосо мындай жер сатып алып көрбөсөң, биринчи жолу келип эле макул болушуп, же келишип алып алдым. Алып алгандан кийин документте шел десек эле, ушу ошондон ушуга чейинки председателим бар эчтеке деген эмес. Ушу Даманская, анан Жанна деген юристмин деп кийинчерээк келди. Ага чейин бу жакта жашап бир мен келген кезде жүргөн болчу. Анан мурунку бухгалтерден Мария Сергеевнадан акчалап алып качып кеткен. Кийин кайра ошо мамасы Бегай деген бухгалтер болуп калды. Мурунку Мамбетов деген Аянбектин учурунда бухгалтер болуп кирген. Ошо бойдон ошол бухгалтер болду. Анан ошол председатель да ошол, бухгалтер да ошол, биякта аңги да ошол, болгон нерсени башкарган ошол да. Атиги Даманская болгону поставной. Башка эчтеке кылбайт. Анын кызы экөө эле чечип атат. Азыр ушул жерде бүт сатам дегендин баарын сатат. Үйүн кыркам дегенди кыркат. Сөгөм дегенди сөгөт. Обул ырайы администрацияны бүт башкарат. Прокуратураны бүт башкарат. Ровудуну минип алган. Ишенбесе Илбой Ровудун Илбой келгенде ошонун сөзүн сүйлөйт. Ал эмес участковыйга чейин жер берген. Участковый мына эки участок алган. 33-35 болуш керек. Мен ошондой алыптыр деп угуп атам. Бирок алганы чын. Подарка кылып алдым. Мен мага берип койсоңор эле калганын өзүм оформить этем деген Акунакенин короосуна кирип алып, жыйнаш кылып атканда ошондо да айтканы чын. Мен аны элдерде бар подтверждать этип бере алат. Алып азыр тамсалдырып атат. Бөлөмкү анан сатып алганбыз деген сөздөрдө аны чын бышыгына жетиш үчүн сиздерди ошон үчүн сиздерге кайрылып отурабыз. Мен ушунча жаныма таш батты. Ушунча органга 21-ci жылда, 22-ci жылдан бери ушуга чейин органга кайрылбаган жерим калган жок. Министрство болгон министр МВДга чейин жазылды. Мына жоопко тартылат, ана сүйлөшөбүз, мынакей сүйлөшүп атабыз дегенден беле эчтеке, тергөө жүрүп атат дегенден беле эчтеке келген жок. Мындан прокуратурадан, рай прокуратурадан Токтосунуп Азат Калдыкбердиевич деген бар. Тергөө бөлүмүнүн жетектеген киши эле. Азыр бул эмеден прокуратурадан которуп Аламидин районуна ошондой эле тергөө боюнча барыптыр. Ошо киши баарын прикрывать этип аткан ошол болчу. Анан ал чоңдордон ким экенин билбейм. Муну бирөөлөр прикрывать этип атат. Ал булар үч эле адамга эмне үчүн ушунча 10 гектар жердин баарын элдер чечпей эле алар чечкен. Жыйналыш кылып администрациядан келип мурунку зам аким келип жыйналыш кылып бул жерден түшүргөндөн кийин дагы өткөрүп бербей туруп кайра алар менен келишип алганбы, жаганда болду билбейм. Иш кылып мен угушумча кайра эле туруп алды, ошо бойдон эле келатат. Элдерди мисалы үчүн бирөө катуу сүйлөсө үйүн кыркат. Мына Бермет деген бул жерде Бермет деген соткойру аны кестирди. Мен ошо тиги тергөөчүдөн ошо үйдү кырккан үчүн тергөөчүнү алып келип боякта шланги, насосту, сууну сатып, эми бочкалар сатып дегендерди уктуңуздар да. Ошо бочканы сатканда дагы мен Ровдуга барып 18-август болуш керек эле. Ровдуга барып заявление жазгам. Тергейбиз деп туруп эчтеке кылган жок. Ошондон ушуга чейин унчукпай эле. Иш козголбоду, Иш козголгон жок, козгобойт дагы экен. Алар айтат, анткени ошо эреки жанагы Герасимов деген бар, борки жерде Западный 89. Ошо эреки ошону менчик экен деп айтып атат. Тергөөчү ошентип айткандан кийин эмне бул бизде деген эл үчүн иштейби же бул милициялар бир Баймановдун бир ошол жерде бир башкарып аткан кишинин эле кароолунда иштейби? Аларды кайтарат, алар бирдеме десе чакырат. Эсенбуда Максат деген жигит, мурдакы Максат деген жигит начальник болчу. Ошол дагы бир күнү эметип мен удостоверение удостоверение көргүзгөн мынакей. Бул биздики Шаршембиев деген директорубуз Шаршембиев. Ошо эрекини көргөзсөм,
Ал Эсенбіға жатса, Эсенбі жетіп кетті. Екі жол сұраққа, обласқа да бардым, районға да бардым. Түшініп бердім үшін. Бізде Сіздіге кечире сөзіңізгө аралчы бұл коррупцияға қаршы коомдук бирикме турбайбы? ооба. Мұны жойылды деп баягында өткөндө эмесем жойылды деген. Жойылган эмес экен. Мен мұны утверждаю, бұл жақын эле, bir 10 gün болду, 10 күндүн ичинде биздин старшийбиз бар эле, ошол менен сүйлөшкөндө айтты. Эме удостоверениеңизди жаңырта берсеңиз болот dedi. Меники июнда бүтөт, июндун 6-сында бүтөт. Муну көргөзгөн үчүн мени 3 жол чакырды. Эмне үчүн биз заявление жасак, аларды чакырбайт. Мен уровуду менен прокуратурага деле ушул үчүн кайрылып атам. Дагы бул удостоверениени көргөзүп барган күндө дагы кийирбейт дагы, кабылдалбайт. Булар өздөрү кимде акча көп болсо ошол акчасы бар жакта карайт экен да. Булар эмне үчүн акча көп? Буларда акча көп деген мындай. Жерлерди өзүмдүк кылып эле. Мисалы үчүн элдин жери да ал. Элдин жерин өздөрү билимдик кылып эле сатат. Башында шайланганда деле комиссия, комиссияда член правления деп коет. Член правленияга иштегендер. Ошого член болуп алгандар, аженде числист этпеген дачага эч кандай тиешеси жок адамдар болгон. Мисалы үчүн тиги Мамбетова Эльза деген. Андан тышкары Күкү деген бар болчу. Андан тышкары дагы 3-ө 4-ө 5-ө болчу да. 5-ө тең эч кандай бу жерге член эмес болчу. Аларды член кылып алып, өздөрүнүн куйругун бекитип, шайланган да ошентип бекитип, ал эмес деген жана сууга келген, суу боюнча иштеген араптын представители, западный бирди алган балага ошолекиге деген 2 участокту подарка кылган. Ошого кол койгондо ошолор болгон, алардын кагаздары бар бизде. Тергөөдө турат. Тергөөчү Байзаковго берилген. Ошондон ушуга чейин созулуп келет. Улам токтотуп, Байзаковду да иштетпей койду. Ага деле улам эле тиги токтосун путтосуп эле жаап токтотуп эле ушинтип ушуга чейин созуп келди. Сөзүңүзгө аралчы Амантай аба, бул боюнча юристтерге кайрылдыңызбы? Мен адвокаттан биринчи адвокат алгам. Ал адвокат келин эле ошол барып, экөөбүз барып Минюстан 2022 февралда алганбыз. Бул печат эски өлүп калган председательдик экен. Ошол бойдон келе аткан экен. Колдон колго өтүп. Ошондон ушуга чейин эч ким алмашпаган экен да. Анан устап деле ошол эски боюнча болуп келген экен. Анан биз деген жаңыдан баштайлы деп атсак эле тигил менин адвокатым адвокат бул райондук эле болчу да. Райондук адвокат болчу. Ошол адвокат аны коркуттубу же эмне болду? Ал коркконунан эле секирип кетти. Менден баш тартты да. Кыскасы мен акча да алган жокмун, калгандарынан акча алган, алардын кээ бирөөнүкүн берди болуш керек, кээ бирөөнүкүн берген жок, ошол бойдон качты ал. Андан кийин адвокат алдык. Адвокат ал эмен юстиция полковниги эме жанагы военный прокуратурада иштеген адвокат эле, а киши жүрөгүнөн кармап калып кана ооруп калды, же болбосо ошо бүткөрөм деген, бүткөрүп келаткан. Ал экинчи адвокатым. Үчүнчү адвокат алдым. Биздин Туйбаев Курманбек дегенди алганбыз. Ал ошо жанына да бир аялды алып алып, экөө иштеди. Иштеген менен акча чогултуп 30 миңден 7 кишиден алган, же 210 миң алган. Ошо 210 миңден эчтеке деле жыйынтык чыгарган жок. Силер алып келип бергиле, тигин алып келип бергиле, анан мен чакырган жерге келгиле деп барсаң жок. Ушинтип отуруп эле бир күнү мен обул администрациядан чечим чыгартып алып, аларсыз эле өзүм эле чыгарткам. Анан калп эле аженден биз барганбыз, анан биз дегенбиз деген сөздөрдү айтты, бирок аженде мынакей ошо элдер деле күбө болот. Мен ошол эке обул администрациядан Самат зам губернатор Саматтан чечим чыгарттырып алып, Канат деген губернатор да биздин. Ошо губернаторга кирип, ошол аркылуу чечим чыгартып, бияка келип, айыл өкмөткө барып, айыл өкмөттөн чечилет. Айыл өкмөткө биз айтып коебуз дегенен, ошого барганда менин карындашым дагы жерин тарттырып ийген, сатам деп алар ызычуу кылып атат. Аны болбосо анын доверенияси бар. Анан ошол экинин
ошол деген тиги Курманбектерге айтып койгон имиш. Айтып койгон үчүн биздин аркабыздан жетип барыптыр ошо Нурманбетке. Анан биз бүт көрдүк, анан биз тигинтип жүгүрдүк, анан биз мынтип жазап бердик деген сөздөрдү айтат. Бирок ал жерде андай болгон эмес. Самам деле эчтеке кылбай эле, жөн эле булар да юристтер деле ошондой болот окшойт деп коем, адвокаттар деле. Бири-бирин алдап эле каякта акча көбүрөөк болсо ошол жака жүгүрөт окшойт. Акчанын кулу болуп калган эме адамдар экен. Адамдын кулу болгон жакшы, акчанын кулу болгон өтө жаман болчу. Ушул акыры адамдын кулу болбой, акчанын кулу болуп калыптыр. Өзү 5 мал намазга жыгылынат, намаздын малекетин алат. Ушу уят, бул кишиге уят. Уят экенин мынакей ушунда билдим. Анткени бир тыйындык эчтеке кылбай туруп анан мен жазадым, анан мен тигини сүйлөштүм, анан муну бүттүм, анан тигинттим деген сөздөрдү айтып атат. Бирок ал эчтеке кылган жок да. Эшектин тушамысын чечкен жок. Мына өзү болбосо деген полковник, отставкадагы. Мурунку Эсенкудаш деген киши, те Ош областы жакта дагы жогорку деңгээлде иштеген киши. Аты жөнүн айтып коесузбу? Туйбаев Курманбек Арзыкулович. Ошо. Анан бир суроода азыр жалпы бул жакта жердин аянты канча, анан канча жашоочу бар бул жакта? Жердин аянты 10 гектар жер. 10 гектар жерде 180 участок. 180ден анан бир топ жерлер болуп суу пууга кеткен, махранан эмелери бар, ошону кемит да. Кемип туруп анан ошондон кийинкиси 180 экен да. Ошондо деген 5 сотыйдан тийген экен. Кошуналар ушуларга келгичекти бореке. Мисалы үчүн Даманская председатель болуп келичекти. Бир ызылчусу жок, ушу болгон дачанын баары ынтымакта эң жакшы турчу. Ушулар Даманская келди, Вера деген Бегай деген фамилиясы ким эле? Бухгалтердин фамилиясы. Ошо бухгалтер келди, ошондон ушуга чейин мынакей бир тынчтык жок. Ызычуу, каяк ызычуу, ортоңку эки көчө ызычуу. Каякта тиги кимди кубалаптыр дегенди, ошодоки эменин баары ушу 2-чи, 3-чү, 4-чү көчө. Ызычуунун баары ушуларда да. Башка жерде ызычуу жок экен. Мен мисалы үчүн ушулар менен сүйлөшкөнү 2022 жылдан ушуга чейин ашып кетсе 4 жолу сүйлөштүм. Ушакты айтканда менин үстүмө минип туруп эле көз көрүнө шубап эле ушуга чейин шубап келди. Мен ушуга чейин эчтеке деген жокмун. Бир да сөз сүйлөгөн жокмун. Ушуларга жолугуп сөздү айтып элекмин. Бир жолу айыл өкмөткө ушу 24-жылдын аяк чени, орто чени болуш керек. Бобуреке Бермет деген келин арыз жазып үйүн кыркып кеткен анын. Атасы өлөрдө кыркып кетип, анан ошо Даманская өкө урушо кеткен экен. Анан ошо эрекелер сотко берип, аксакалдар соту. Мурда айыл өкмөттөр аксакалдар соту карачы эмес. Дачаны карабайбыз биз дегендечи. Бул Ранат деген азыркы айыл өкмөт булар тарапка сүйлөп эле, булардын ырдап, буларга келгенде каратат, башка киши арыз жазса каратпайт. Ранат деген бул эменин айыл өкмөтү. Нурмамбет айыл өкмөтү, Ранат деген жигит. Адиси деле, жер адиси деле. Ал деле ошондой адам. Мисалы үчүн да бир мынакей бөжөндө бир аял сүйлөгөнү бар менде. Ошо эрекини сизге берип коеюн. Ошону карасаңыз, тиги жер участогун оформить этейин деп Даманская жолук 3 ай мурун эметип жазып барса деген мынтип айтыптыр. Кече сиз жөн. Саламатсызбы? Бүгүн 2023-жыл. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, Алантай агабыз айткан видеону бизге кече жөнөткөн. Албетте толук түрдө чындыкка дал келет. Эми чындык ачыгына чыгат. Анан ошо эрекиге деген ошо айыл өкмөттүн башчысы. Нурманбет айыл өкмөтүнө караштуу ошо эреки башчысы. Ошо эреки келип алып ушуну айтыптыр. Мынтип айтат дейт. Сен ошо эреки Даманская менен жанагы Жаннага 2000 сом берип коесуң ар бирине. 6000 сом да. 2000ден 6000 сом берсең, оформить беребиз да. Берип коет да депчи.
Даманскага тиги сунуп атат деди. Даманскага тиге сунуп атат деди. Калмамбетовага сунуп атат деди. Калматаевага сунуп атат деди. Муну Морик менен сүйлөшчү деп берди дейт. Көрсө ошо айыл өкмөттүн башчысы экен. Ошого сүйлөтүптүр. Эми ушундайларды кантип болсун? Айыл өкмөттө айылды элден акча алып атып, элдин үстүнөн алып атат. Ал акчаны эмне асмандан жаап аларга өзүнчө бермек беле. Элден алган, чогултулган, налогдон чогулган, элден, жерден, баарынан чогултулган акчаны алар жеп ичип атат да. Ооба. Ошонун эсебинен жашап атат айыл өкмөт деген. Мисалы үчүн могу жетекчинин баары ошонун эсебинен жашайт. Ошону билбейт экен буларчы. Эл менен жашайт. Эл менен болсоң адамсың, эл менен элден бөлсөң жанагы бөрүсүң дегенде, бөрү болуп эле булар өздөрүнчө жеке басар болуп, уш жердегилерди бүт басып атат. Мисалы үчүн жанагы Элзада атпаймынбы? Элза деген Мамбетова деген мурунку председательдин кызы. Ошонун күйөө баласы бул суу кийиргенде. Ошо баласы, ошо күйөө бала. Күйөө бала ушуну иштеген ошол болчу. Суунун баарын кийирген ошол. Ошо эрекини иштеген эмгегин баалап туруп эле ошондон кармап алып, анча-мынча тыйынын бербей туруп кармап алып туруп, анча 17 экен, 14 миң карсы бар экен. Ошону кармап алып туруп эле ошо тамдан чыгарбай койсо болот беле. Кыштын күнү февралда үйүнөн кууп чыкты, дачадан. Ошо кантип болсун? Адамдык бу. Разве это адамдыкпы? Ошону мен заявление жазып кийирип, уровуд эмес, уровудага дагы прокуратурада бергенде унчукпай жүрчү. Ушуга чейин мына ошондон ушуга чейин действие берген жок. Бул деген адамдык фактор эмес, акчаны фактор болуп атат бул жерде. Акча үчүн чечилген. Канча дача сатып атат, анын баары ошолор билет. Билсе дагы унчукпайт, жабат, перекрывайт. Вот ошолор жаап атат. Бүт ошолор жаап атат. Анткени буякта айыл өкмөтү, прокуратурасы, райондук администрация деген бар экен. Ал деген уровуду деген территориясында турган уровуду менен прокуратура ошого баш ийиш керек. Туурабы? Ооба. Ошо эрекинде болгондон кийин айыл өкмөттү баарын башкара турган ошо болгондон кийин органды деле мындай толук түрдө башкарбаса дагы кыйыр түрүндө башкарат да. Ал местный ошо эреки аким деген Абдулакыш деген болчу. Ошо киши чечейин деп келат эле бир күнү айнып калыптыр. Эмеси барбы деп коюп атам да, анткени бир таянганы тобу же кандай экен белем. Ал адам болсо дагы келип сүйлөшүшкө болот. Адам эмеспи, бир башкача бир карышкырбы деп ойлойм. Булардын үстүнөн караган бирөө бар окшойт. Ошон үчүн эле булардын сөзүн сүйлөп калышат да, башында мына чечесиз, тигинтес, мынтес деп туруп андан кийин жок. Канча прокуратурадан, канча тергөөчүлөр кетти. Мисалы үчүн Бактияр деген жит бар эле. Ошо эреки Токмокко зам болуп барыптыр. Ошо эреки ушакта жүргөндө Атажанов деген. Ошо эреки айткан, сен колуңардан койкон тиң өлөт, мен эмне кылсам ошону чече алам деген. Ошо Атажанов деген. Көрсөң анын туугандары ошо органда да иштеген, ошондой чоң жактарда иштеген экен. Ошобу деп койдум да, ошо менин болжолум бул. Мен толук айта албайм. Амантай ага, жүрүңүз эми жалпы сууну кайсы жылдары чыгардыңыздар? Буга канча каражат кетти? Жана ким демөөрчү болду? Ошол боюнча жалпы айта кетсеңиз. Бул суу деген мурда бар эле болчу. Суу деген тыштан келчү, бочкага чейин келчү. Бочкадан баштап өздөрү тартып кетчү. Жителдер өздөрү үйлөрүнө тартчу. Анан болгону насосту алмаштык деди. Менде бир насос бар болчу, ал деле иштечү. Аны деле алышкан. Бирок аны сен мындайда бизде деген мындай деген закон бар. Сенден бир тыйын алсам, мен бир тыйынды башка бирөөгө беришим керекпи же сенин өзүңө беришим керекпи? Мен өзүмө беришиңиз керек да. Сиздин өзүңүзгө беришиңиз керек, мен ошондой ойлогом да. Ошондой кылып туруп мен ошо өзүнө берейин дедим. Берейин деп мен Мамбетовдун убагында койдургам да. Койдурсам Мамбетов убагында койдурган нерсени мен өзүнө берейин деп бербей койгом. Ал Мамбетов анда Ош жакта деген эмеде болчу. Командировкада болчу. Ош жакта иштечү эле да, аялы эле буякта, аялы башкачы, өзү деген Ош жакта иштечү. Анан тиги ким бул бир Даманская келиптир да, менин үстүмөн уровдого заявление жазыптыр. Аякта участковыйлар жүгүргөн боюнча келип, Жээнбеков деген участковый. Ошол анан да бирөө экөө келип алып туруп, мага келип алып кол салуусуга чейин барышты. Менен жуңалашып алып анан кетишти. Мен айттым, Мамбетов келмейин, бербейм. Десем де болбой алып кетишкен. Көрсө аларга 2 участок алган, ошон үчүн алган, буларды жашыр үчүн, жаап
коргош үчүн андан кийин жана Калматаянын беседкасына жыйнаш болгондо башкаларын кирип бизди кийирбей койду. Дагы ошо органдын кишилери. Алар тарапта болуп. Мына ушундайлар көп. Биякта орган менен биригип алып иштейт да булар. Анан 4 эле киши үчүн, 3-4 эле киши үчүн иштейбизби? Сууну төгөбүз, акчаны төгөбүз, баарын төгөбүз. Амантай ага, бул жакта суу жокко? Бул поливнойдуку да. Поливнойдуку тияктан келет, аны азыр көбүрөөк. Насосту качан койдурдуңуздар эле? Насосту 2023. 2023. 2023 коюлду. 2023 коюлганда ошол эки жаңы насос койдук деди. Патсансадагы ошол эки эметилип ремонтко барып келиптир. Мен анда көп болду. Буга бир 6-7 жыл болду. Ошо больницада жатсам Амантай жардырбый деп айтты дейт. Ал Амантай больницада жаткан менен иш жок. Ошо мен жардырган болом. Бирөөнүн бирдемеси күйүп кетсе деле Амантай күйгүздү дейт экен. Дагы бирдеме болсо деле Амантай жеп койду дейт экен. Анан бу бухгалтер айтат экен. Ошол экин доказывать этип беришсин мага. Ошо көптөн көп өтүнөм. Ошону доказывать этип бергенгечи мен 12 дачаны басып алып сатыптырмын. Ошол экини мага мойнума коюп доказывать этип берсин. Элдин баарын ушак кылып эле ошону айта бербесин. Амантайга жолобогула ал алдап туруп сатып ийет, ал деген жеп коет, анан жутуп ийет деген сөздөрдү айтып атты. Ошол экинди мага жооп алып бергиңиздерчи. Мына Уровдуга заявление жазгам, прокуратурага заявление жазгам, 1 сомдук эшектин тушамысын чечкен жок прокуратура деле, Уровду деле. Уровду айтат, тиги прокуратура жибербей атат дейт. Прокуратура барсаң Уровду иштебей атат дейт. Иши кылып шылтоону ушинтип айтат экен. Ошол. Анан бул суудун башында булар шайлана электен мурда ушак жакка өтөлчү. Аркы борки кошуна 1-2 көчө өзүнчө дача да алар. Ошол экилер байкуштар келип сууну төлөп берели деп шлангысын тет керекки өзлөрүнүн көчөсүнөн 1-2 көчөдөн бери жерин касып келип суу шлангысын кийилип койгон. Мынакей шлангысы учу. Көмүлгөн ошол бойдон калды мына. Шлангысы турат. Булардын сөзүңүзгө карап сатып ийиптир го бачокту. Азыр айтып берейин да атам. Ошол эки ошо шлангын тартып келген. Тартып келип бу жерге учетчик коюп эле сууну таштырмага калган. Бу жерде деген 6 бочка бар болчу да мурда. 6 бочканы экөөнү сатып ийишти. Башында мынтип айтылган да. Башында булар кыйын болуп, биз деген эчтеке сатпайбыз, эчтеке кылбайбыз деген. Бул деген сатылбайт, сууну башка көчөгө да бербейбиз, насос күйүп кетет, анан тигитет, митет деп башында ошентип киришкен. Андан кийин элдерге кылбай эле өздөрү сатканды билди да. Борек жерде бир 89-үй Орсу улутундагы киши өзүмдүк менчик деп айтты дейт. Ал өзүм каяктан алып келип койгон экенин билбейт. Мисалы үчүн бул деген жана Свердлова деген заводдун менчигинен алып келип ушул жерге коюп берип элдерге суу ичсин деген нерсе экен да. Ошо коюлган нерсе. Борки бочкалар турган. Мурда деген 2 насос болгон. Бирөө үй жактагы көрдүңүз го жана өйдөкүнү. Анан бирөө ошо бочканын ар жагында будка менен турчу эле. Анын ошо трубалары болсо ар жагында жатат, көрдүңүз көргөн жоксузбу? Ар жагында турат, азанында көрөсүм. Так анан ошо булар байкуштар ошо сууну тартып келген боюнча канча расход, перерасход болду. Ушуга тергөөчүнүн следственный отдел начальниги тергөөчү жибергенден кийин тергөөчүнү жиберди. Барып сүрөткө тартып жанагы эме тергөөчүлүк расследование кылып кеткен. Ошондой кылып кел деп жиберсе, ошол бойдон токтоп турат. Менин кызым эшиктин алдына барып менин светимде кырып кетти. Мында кырып кетти эле деп көргө салсам, мени келип алып сөгүп сагып абийирим кетирди. Мен бирок унчуккан жокмун. Тергөөчү таанып атат. Мен көргөн эмесмин дейт. Ал болбосо менин жанымда мени менен барган. Ошо тергөөчү мени менен барган. Ошол таанып атат азырчы. Менин кызымды Даманскайга 5000 сом эмеден соттон эме чыгарган. Штраф төлөө деп жазган. Тиги жанынага дагы 5000 сом жазылган. Анын мамасына да жазылыш керек болчу. Алардын баарын жанагы участковойдун эмеси начальниги, участковойлордун начальниги бар. Ошоныки кыскартып коюптур. Ал жанынаныкы деген райдан төлөсүн деп чыккан,
кызыныкы, жана Юрис кызыныкы. Чыккан, областка барганда сотко да катышкан эмес аженге. Даманскка эле барган. Мен кызым экөөбүз барганбыз. Ошол жерде ошол экини кыскартып туруп аны жоюп салды. Билгенин кылып алдың, мен кыскартып койдум. Или бой менин колумда деп мактанып жүрөт дейт. Ошол жанна деген эме. Мына карагыла. Азыр акчанын заманы экен. Ошол эки мына ал деген өзүнүн акчасы беле экен, элдин акчасы. Элдин акчасын, элдин жерлерин сатып эле ошондон эметип атат. Анан кошуналардан бирөөлөр айтат, 3000 сомдон алып атат. Оформить эткенине 3000 сом. Тиге 3000 сом. Анан жол боюнча келгенде, суу боюнча да боякта жүрсөңүз, боягын көргөсөйүн. Могу жерде насос бар болчу мурда. Ал насосту сууртуп, трубалары турат. Запасной болчу да ал. Тиги насос бузулуп калса бул иштесин деген болчу. Мына могу жерде путка бар болчу. Могу жерде путка бар болчу. Жыгач. Могу жерде суу, мына насос морке сайылчу тетиген мына трубаларды көрдүңүздөрбү? Трубалары турат. Насосту ушуга кийирип туруп, подключение кылчу. Бул жерде устолбада кабель келчү. Ушуга түшүп, анан бул иштечү, бул жердегилер. Таш толтуруп коюптур го. Бул тыш эле да ичинен буяка кирет труба ичине кирет. Анан бул бачоктон канча бар эле негизи? Бачоктон 6 эле да. 6-нун сатпайбыз дегендер ошолдуки. Мисалы үчүн Даманскаяда бул жерде глава ошол болгондон ошол да, бул дачанын главасы ошол болгондон ошол да. Ошол деген сатып атпайбы? Экөөнү сатып ийиптир. Экөөнү 18-августта сатып ийген. Жолдо кетип баратканда мен сүрөткө тартып, уровдуга барып заявление жазгам. Ошондон ушуга чейин эчтеке кылган жок. Мына уровдун иштеген ошобу? Эчтеке жазабай ошол бойдон турат, токтоп турат. Бирдеме десең эле мынтет экен да. Айыл өкмөткө барсаң деле биз чечпейбиз аны деген силердин өзүңөрдүн дачанын председатели чечет. Дачанын бухгалтери чечет дейт. Дачанын бухгалтери, председатели акимге баш ийбей. Бул деген эмне жерди башка жактан көтөрүп келиптирби? Алар чечип келгиди. Ошону айыл өкмөт чечиш керек, ошону самоуправление морке айыл өкмөттөр, акимдер чечиш керек эле да. Ооба. Аны чечмек турсун, алар деген кайра наоборот деген слайд этип коюп атпайбы? Алар менен бирдиктүү үчүн слайд этип атабы деп ойлойм да, менин оюм ушул. Башка ой жок менде. Ушундай ой болуп атат да. Мурда макул болуп келдим ушуга чейин. Эми макул болбойм. Эми макул болбогонго аракет кылайын деп атам. Ошон үчүн силерге заявление жазып, силерди чакырганым ошол болду да. Ошон үчүн чакырдым. Ушинтип чечип бербесеңер болбой атат деген ой менен сиздерди угуп алып, ошол эки атайын барганым ошол. Барып чечели. Ошону ушундай эме кылып бербесеңер, бул уровду деле иштебей атат. Уровду иштейт дейин десең, прокуратурасы карабайт. Мен кайрылбаган жерим уровдуга кайрылдым, уровдудан кийин УУДга кайрылдым, УУДдан кийин рай прокуратурага кайрылдым, рай прокуратурадан кийин облус прокуратурада. Мына азыр облус прокуратурада Эмил деген жигит ошол августта алды эле, августтан ушуга чейин кыймылдамыш болуп келаткан, анан эмне болуп атат, ашка жакка котордум. Бизди куратор экен ошол прокуратуранын. Эсенбуга да кайрылдым. Эсенбуда мурда эмес экен, бөлөк экен, кайрылсак деген барсаң эле дежуркасынан кийирбейт, кабыл албайт. Булар башкача иштейбиз, анан бизге мында. Булар жазганда эле жетип келип, эки кол тиги машинаны токтоп туруп коюп, салып, ГАИ менен келип салып барганда кыйын. Эсенбі ошондо иштейт экен. Мен ойлогом да, Эсенбіден честно иштейт го десем, жок, андай эмес экен. Мени мынакей, ушу удостоверение көргөзгөн үчүн 2 жолу суракка чыкты. Бирөөндө ырайга барып түшүнүк жаздым, андан кийин областка 2 жолу барып келдим. Мына. Булардын иштегени, Эсенбінің иштегени. Элдерге чечим деген болбойт экен да. Тетир, наоборот деген ошо акчасы бар жакка чечет экен булардын деле. Жүгүрөт экен. Же тааныш бар, же болосо азыр деген ушундай окшойт да, бул акча менен тигилерди сүйлөшүп коюп, бирөөлөр менен эметип койсо керек деп ойлоп койдум. Акчаң болсо танкасың, акчаң жок болсо манкасың деген илгерки бир лакаптар ошол тоза чындык болуп атат да. Эгерде менин күнөөм болсо, мен менен сүйлөшүш керек болчу. Мен алып барып камаптуу сүйлөшүш керек эле. Аларда күнөө бар, аларды алып барып туруп камаптуу сүйлөшүп чечиш керек эле да. Булар иттин тезегин чечпейт экен да, булардыңчы акчанын тезегин чечет экен. Акча дегенде өлүп калган эмелерби кандай? Атасы же энеси деле акчадан өлбөсө керек. Союздун кишилери акчадан өлгөн эмес. Өлбөйт деле.
Азыр мына ушундай заман экен. Sözünüzge aralcı. Bu turbalar eski turbalar bu. Ошон бири насостуку да бул насостуку. Бул Акун аке бардан мурда эле чыгарылган экен. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bundan men 8 turba var. Анан тедакта бирөө бар, 9 тедакта бирөө бар. 9 ekan. Анан буларды kesip koyuptur da bürösünç hem satkanı jatабы деген күмөн жаралып атат биздечи. Аны тигилер ошо председатель менен председательдин бухгалтер анан ириси билет, ошолор эле чечет, ошолор чечип атпайбы. Анткени Биздин каналдын көрүүчүлөрүн өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жакта туташылган, бул жакта эки турбанын туташылган жеринен мына кесилгенин көрүп атасыздар. тет үстүнө тигине, үстүнөн тетиге келчү ким? Абай, тигине тетиги эмени көрдүңөр, ким тетигини карасаңар да үстүн. Ооба. Төрт бурчтуктан ошореке кирчү да боруке. Ошон кесип даярдап Кесип мынакей турбасы жатпайбы тигинде. Тигине турбасы аркы бетинде жатат бирөөсү. сатканга даярдап атабы деген да күмөн жаралып. Билбейм, аны ишенүүгө деле болбойт. Булар деген мисалы үчүн үйүндө жашап аткан 6 баласы менен кишини көчүрүп аткан аны мен ойлогон жокмун, эчтеке ойлонбойм деле да. Үйүндө жашап ошо кыштын күнү февраль айында көчөгө чыгарып салган председатель менен юрист бухгалтер ошону күтүп аткандан кийин башка эмне үмүт өтүгө болот булардан. Ошону карабаган укук коргоо органдары, айыл өкмөттөр буларга эмне десе болот. Биз бореке эме депчи айлык статус деп жүргөнүбүз чын. Анан ошондо деген мен Айдарал деген суу эметкен кишини чакыртып, ошого айттым эле, мен колум бошобой жумуштамын, элдерге айтып, түшүндүрүп, эч кандай эме кылбагыла, кол койгондор кол койсун, элге статус деген керек, жер багы элге, айыл өкмөткө анча-мынча эме болот деген ой менен ошентсем, аны айтыптыр да башка бир деме менен кол койдуруп алып, алдоо жолу менен дейт. Анын жанагы председателинин замы бар, аял киши. Адагы кыргыз. Мурда болбосо биз менен ошоларды кетсин деп жүргөн эле. Ал жер алгандан кийин алардын сөзүн ырдап калды. Башында бизде болчу. Ишенбесе ошоки заявлениеде турат, ошо башында ошол кол коюп, ылды жакта 3 менен 4-тү бириктирген көчө бар, жол бар, кесилиш. Ошоки женден биринчи ошол баштады эле. Ошоки ошол аял киши. Азыр тигилердин ырдап алардын көмөчүнө балта чаап жүрөт. Элдер барса, элдер силер кимсиңер, Амантай деген председатель эмес, Амантай тиги эмес деп ушактын баарын айткан ошол. Орусчадан кыргызча которгон имиш ошондой. Ал эмеде суфлер деп коет аны. Ошондой болуп ошол жүрөт. Ошорекилерге иш коскондун ордуна наоборот бизге сөз сүйлөп эле. Силер мынтип атасыңар, силер тигинтип атасыңар сөздөрдү айтат да. Бул органдын кишилери деле каякта акча ошону ырын-ырдайт экен. Дагы бир жолу бекемдеп айтайын. Бул органда азыркы органга ишенүүгө болбойт. Именно СМда иштеген Ысык Ата районунун акимиятынан баштап СМбсы, УРОВДсы, прокуратурасы иш алып бара албайт. Алып барганда эмес, алып барганда эле жок. Мына 22-жылдан мен анткени өз практикамда көрүп келатам. 22-жылдан бери мен ушуларга эмесине де бардым, айыл өкмөтүнө бардым, акимине кирем. Азыркы жаңы акимге да киргем. Ал деле эметкенден 2 күндөн кийин барыптыр. Булар мен баргандан кийин 2 күндөн кийин барды. Шайланып келгенден кийин баргам эркайын. Ошорекиге кишиге киргенде сүйлөшөбүз деген ошо бойдон сүйлөшкөн жок. Мен андан кийин барсам 2 жыл бардым, 2 жолу кире алган жокмун. Замы дагы кабыл алган жок, тиги да кабыл алган жок. Мына ушул шайланып келген Эркай деген кыз келген. Ошо шайланып келгенден кийин 2 жолу кирдим, 2 жолу барганда бирөөнү кабыл алган, тааныш үчүн эле. Андан кийин кабыл алган жок. Тияка кетти жыйналышка, анан тиги эмеге кетти, дедирип коюп кабыл албай койду. Мына абай ушундай бизде турмуш. Жүрүңүздөр эми. Урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү, бизден алыстабай туруңуздар. Азыр биз сиздерге Амантай агабыздын ошол бул жакта жалпы ошо дачасын, андан сырткары жетекчисин жана бухгалтердин үйүнө барып көрөлү. Албетте алар үйүндө болсо суроо жооп уланталы ошол жакта. Анан башка дагы мындан 13-жылдар бекен, 14-жылдар бекен мен 18 КАМАЗды
18 камазды. Өз чөнтөгүм менен бирөөнөн бир тиын албай туруп, жолго төктүргөнүм чын. Ал тууралуу деле ушул жерде балдар бар. Анда мен кифтанса, сифтанса дегенди билчү эмесмин. Анан тиын алып келип отчетко бухгалтерияга өткөрүп, анан бухгалтериядан акча ал дегенди билчү эмесмин. Мен анда Дордойдо Салмбековдештечи элем. Ошол эме кылбай туруп эле 18 камазды төктүрүп, жолго төктүрүп. Мен өзүм жайдыргам. Балдарга сууңарга деп 1,5 миң сом берип, ошондо 1,5 миң сом деген көп акча болчу агесте. Азыркы деген 150 миң болчу азыркыда. Ошол экини берип туруп ошол жерден кеткен. Мен нарынга барып, майдын 2 киси экен, 3-үндө төктүргөн, 5-inde түлөөгө барып келгенден кийин жайдыргам. Грейдер алып келип салдыргам да. Ар бир көчөгө төктүрдүңүз? Жок, көчөгө эмес. Тетерекке колбасный деп коет. Ошонун ар жагында көпүрөдөн мореке центральный эле көчөнү, а бул мындай көчөлөр ички көчөлөргө эмес, ошол машина главный кетчи жерине эле, негизги жерине эле төктүргөм да. Анан ошол экини төктүрүп, аны деле мындай утверждать этип бергенге ошол жерде иштеген балдар бар, ошол жерде жашаучулар бар келген, ошолорду деле көргөзүп бере алам. Алар деле жооп бере алат, чын деп. Анан бизге главный өткөндө каналдын үстүнөн өткөн көпүрөгө деле 4 мүшөк цементим алып барып өз чөнтөгүм менен үйүмөн алып баргам. Ошол экинин тешиктери бүтүндөр, тешиктери болуп калгандан ошо тешиктерди мен бүтөгөм. Ошого деле бир тиын алган эмесмин. Мен бул өзү мына эл үчүн иштейт деп ошону айтыш керек болчу да. Анан аны айтпай эле деген Амантай тигинтип атат, анан Амантай жеп койду, Амантай квартирантты кийирип койду, Амантай тиги 12 дачаны сатып ийди. 12 дачаны сатканды давай утверждать этип мага берсин. Ушуну сиздер расследование кылып, текшерип, акырына чыгарып бериңиздер. Уроуду менен прокуратурага заявление берген, бирок анын 1 сомдук мынакей эчтеке чечим чыккан жок. Тыянак болгон жок. Эми силер как эме катары, журналист катары, юрист катары сиздер ошол эке мен сиздерден көп күтөм, көп сурана турганым ошол сиздерден да бир жолу суранып кетем. Ушуну чечип, ошону акты ак, караны кара деп бериңиздерди сурайм. Мен адвокатка деле ишенбей калдым. Адвокаттар мынакей менин жанагы Туйбаев Курманбек, анан Иземалиева деген мен Курманбек менен договорду мен түзгөм, тигилер айтат, менин жанымдагы кишилер, жабырлануучулар айтат, сиз болбогондо биз бербейт болчу акчаны деп жүрүшөт азыркыга чейин. Мен аны менен мен сүйлөшкөм да. Башында акча алгычакты жакшы, тим эле тигиндей пундай деп мен тамагым алып берип, чай пайым берип, келип, менин машина менен келип бир жолу келип эме кылып кеткен. Андан кийин эле бүттү, Кудай текени кара теке сүтү болуп эле тетиринен бул туураланып эле башкача болуп калышты. Аны жанагы аял киши Мизамалиевабы ошол эки жанындагысы тергөө эме адвокаты. Ошондон кетип калды го дейм. Алло. Эмбанкка 5 сом которуп койдум. Жок, кереги жок, кайра берем аныңызды, кереги жок. Жок, кереги жок, кереги жок. Анан мындай да боор кижендечи, адам болгондон кийин адамча болуш керек эле. Булар адамды, элдин баарын эки-экиден мушташтыргандан бөлөк эчтеке кылган жок. Булар эки-экиден мушташтырды. Бул жолду деле оңдоого болот болчу. Элди деле оңдоого болот болчу. Энди элди оңдош үчүн өзү, башчы өзү эл менен болуш керек. Эл менен болмоюнча эчтеке болбойт. Булар келгенден ушул күнгө чейин акчанын аркасынан түштөгү жерлерди сатып эле бирөөнү түртүп чыгып, жана мисалы үчүн жана Элзаны да бир жолу айтайын. Элзаны атасы төрага болгон, ушул жерде председатель болгон. Булардан мурунку председатель ошо киши болчу. Ал бала деле ошо деле айтса болмок да. Муну мен кызым жашап аткандай мына 2006-дан бери жашаганда канча жыл болот? 23 жыл кууп чыкты. Ошондо 19 жыл болот. 19 жыл болот. 19 жыл жашаган кишини 6 баласы менен кыштын күнү кууп чыккан, туурабы? Чилдеде. Бул кыштын күнү квартира, сен квартирасынан кууп чыккан бул адамга адам немистерден аткен эмес. Немис деп коет буларды. Немистен да жаман кылып атат булар. Ушундай адамдарга бирдеме үмүт өтүгө болобу? Үмүт өтүгө болбойт. Ошон үчүн чара колуп бергиле деп мен органдарга кайрылдым. Органдар чара көрмөктүрсүн, алардын сөзүн сүйлөп атат. Ушул тапка чейин сүйлөгөн ушо да. 2022-ден ушуга чейин эчтеке чечкен жок да.
Акыркы жолу прокуратурага, облус прокуратурунун төрагасына кирдим. Прокурордун өзүнө кирдим. Прокурордун өзүнө кирсем, мынтип айтып атпайбы? Биздин компенсация эмес. Бул бизге караганга болбойт. Ал дача деген өзүнчө. Биз карай албайбыз дейт. Ошо кантип болсун. Ал деген эми көзөмөлдүү орган дейт аны. Элди көзөмөлдөө орган деген. Ошону биз ошон үчүн ошолор менен иштешели деп, мына мен жана удостоверениени да бир жолу көргөздүм го. Ошолор менен иштешели деген адамдарбыз. Биз ошо элдик көйгөйлөрүн чогултуп келтирип, ошолор менен бөлүшүп, ошолор менен тең иштешели десек, алар ошентип айтып атат. Карачы. Элди көзөмөлдөмөктүрсүн, элди басмырлагандын үстүндө болуп атат. Ошо прокурор ошентип айткандан кийин башкасын эмне деп айтууга болот? Областын килейген прокурору. Килейген прокурор ошентип айтты. Ошол туурабы? Өзүңөр ойлогула, мына эл журт, мынакей, өзүңөр айткыла, бааңарды бергиле. Областын килейген прокурору биз дачаны карабайбыз. Бизге карабайт ал деген сөздү айтты. А губернатор Канат өзү айтып атат. Элди биз ошо дачаларды айылдык статус берели деп атабыз дейт. Ошо эреки депутаттардан дагы чыккандары ошонун баары эле статус берели, элдиге айылдык болуп калыптыр, уже буякта телевидение келип тартканбыз, ошо эрекинде деле элдин баары көргөн. Анан ар кайсын сүйлөп атат дейт. 35 гектар инструменталистикке караштуу деп жазылып калды дейт. Анда журналисттерден ошол жерден кичине ката кетип калса керек да, инструменталистик 10 гектар. Анан бу эки капталында бирөөнүкү 10 гектар, бирөөнүкү 15 гектар. Ошондо үчөө бириккенде 35 гектар болот. Картасы деле турат. Ал картасын көргөзсө менде жанагы Туйбаев Курманбекте картасы менен турат менде. Ошол жакта баары бар. Эмне десе ошонун баары бар ажында. Аны ошол бербей жүрүп атат да азырынча. Ана мен ал Курманбекке деле эми айтканыма ушулда документтерди элдердикин берип, акчасын берип, кой биз иштей албай калдык деп эле бериш керек болчу. Антпейла биз деген бүт көрдүк деген сөздөрдү айтканы туура эмес болот. Эмнени бүт көрдү? Эшектин тушамышын чечпей эле бүт көрдүк деген сөздөрүнө жаман да ушул. Андай сөздөрдү айтпаш керек, эркек болгондон же жоолук салынып алып жанагы Мизамалиянын аркасында жүрөбөр, юбкасына жашынып жүрө берсин да. Рахмат чоң Амантай ага. Анда эмесе агабызды суу чарбанын башчысыбы? Суу боюнча ушул тейлейт. Мен жанагы айткан сөзүмдү айтып коеюн. Ушул эрекини жанагы айылдык статуска дегенде кол топтогонго эмесек, аны башка бирдемеге кол койдуруптур деген сөздү айтканы чын. Анан ошол эреки кол койгонун, кол койдурганын, эмне үчүн кол койгонун, эмне үчүн кол койдурганын айтсын. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, азыр инструментальщик дачасынын жашоочусу Айдарали агабызга суроо жолгозотабыз. Албетте агабыз ушул суу, жалпы суу тармагын өзү карап, өзү ошо элге туура бөлүштүрүп, өзү көзөмөлдөйт экен. Ага ушул жалпы бачоктор азыр урдалды деп атат, анан муну мыйзамсыз башка жака сатып ийди деп атат. Анан бул дачанын жетекчисине жана бухгалтер боюнча эмне айтат элеңиз сиз? Эми бул жерде мындай да, бул жерде мисалы үчүн пальмне суу келип атпайбы? Бул сууну да мен карайм. Бул тетияктан бир 2 километрден ашыраак жерден Быстрый канал бар. Ошол жерден эме люктасы менен өскө ченеп, суу ченеп, бул суу чарба эмеси өздөрү бөлүп берет. Жерде суу чарбасы эмеси бар да, кенттиги бар. Андан бери жер менен агып келип, анан могу жерден жайгактап коебуз, аңыбыз бар. Ошол жерден суу толуп, анан бочко келгенден кийин анан ушул экечүүгө пальмне суу кетет. Анда мен карайм. Андан сырткары мына бул жерде азыр насос турат, насостон таза суу элге ичкенге. Питьевой, питьевой суу да, питьевой сууну ушул жерден толтурабыз. Мен мурунку председатель менен иштегем, 3 жыл. Андан кийин булар шайлангандан кийин ары өткөзүп берген бай, иштейм силер менен депчи. Мен болду эми жаштарны шайлап алсам болбойт, кайра башка бирөөнү эметип жүрүштү эле. Кайра былтыр дагы мурунку жыл дагы болбогон, дагы бир кышында иштетип берген. Анан быйыл кайра эмеде кайра келишти, эметип берди, иштете албайт атат. Тоңдуруп да алышкан суунучу буягы, элге суу чыкпаган. Анан мен ошо иштетип кайра мунун алдынан суу келет, жаңы кастырган мунучу. Насос бар. Мунун алдынан тебет да, пластмасса. Ошолорду бүтүргөнбүз. Анан муну сатып атканда мен жок болчумун, мен айылга кеткем. Келсем эле экөө жок.
бирөө калыптыр. Анан элдер айтышты ушинтип. Сатышты, сатып, анан бу насосту жаңа алдып койду. Былтыр да. Бунун акчасынабы? Деп ошону туктум да бул элдерден. Анан мунун акчасына ушул курулду деп, тиги насос, эски насос экен. Ошол экен алмаштырды деп насосту. Сырттан эмедет да. Ошол. Анан сиз бул боюнча сизге чейин эле сатылып кеткен экен да? Жок, мен Анан бул дагы бир бачоктун бөлүнүп калганын күбө болуп атабыз да. Анан бул боюнча эмне дейт элеңиз? Бул дагы ошол сатууга кетип жатабы же кандай? Там муну ушул бул жерде мындай эле эме болмош керек муну. Неге мындай кесип балар эметип коюп мен жок болчумун, ал кезде мен суранып кеткем айылгачы, жеримди суарып кетти. Анан мен келгенде ушундай кесилип баланы кесип эметип коюштур бул жерде. Даярдап коюптур да, бунан бөлүп даярдап коюп. Мына бул момундан суу келчү. Мындан келип боягынан кучу да суу. Мен иштеп турганда. Турбасы бул жакта жатат да. Бул турбасы ошол, мен муну оорда ким көтөрөт эле. Бул жерде охранник бар, аял бар дейчи. Бул жерде ошол карайт да. Анан эми төмөндөгү Амантай агабыз айткан фактылар боюнча эмне дейт элеңиз сиз? Ушундай аябай ишмердүүлүк аябай начарбы жетекчинин? Ошол боюнча. Эми мына азыр Амантайды айтып кетпеди. Жана мен кол койдурганда Амантай айтты, сен мен суу сордосуң, сен бошураксың, мен бошоп айтат. Мына жасындачы. Бул статус алганга мына элдин баары монтуп атат. Элдерге кол койдуп бербесин, боштурган деп макул деп башына өсүм жасып эле ушуну элдердин өз каалоосу менен статуска макулмун дегендердин тизмеси деп эле жазып. Анан үйлөрү кыдырып чыкты. Эч кандай статус алсак жыргабайсызбы деп эле бүт эле кол коюп беришти. Баары тең эле макулбуз деп. Анан бир 4-5 күндөн кийин эле булар сен кандай акың бар, эмне кол койдурасың деп мага нападение жасашты. Сен бизге айтпайсың, сен бизге эметип атканда иштегенде мен силерге менен жалдан иштейин деп өзүңө жалдырап келбедиңер. Мына мен кышында февралда башында чукулдаганда агаларым касы болуп калып 3 күнгө кетсем сууну тоңдуруп алышты. Бул көчөнү тоңдуруп чыкпай атып жасынаран чыкты. Былтыр да ошондой болгондо. Анан мен айттым, мен деген бирөөнү сен маяктан бирөөгө айтып турсуң. Сен сага таза суу бербейм. Могу кол кой деп айтып турсуң. Мен келесем таза суу мага сатып үйүнө чейин толтуруп алсын. Мен ишим бар, мен толкуя чыгарып берем болду. Мен барып сен кол койбосоң ушундай деп айтыштыр да. Ушундай да анан ар кайсы эмелерге да бирдей чогулуш болду, айдын статусунда жазсын деп. Баарыбыз катышканбыз этектен. Анан ошондо дагы мына ушинтип элди момундай тескери үгүттөгөн депчи. Ошону мен айттым, мен кимге ошо чакырчы, ушу бир кишини мындай кишилерге мындайрак киши. Былтыр жаңы 2 жыл болду көчүп келген. Ошону алып келип алыптыр. А мен ага барып туруп мындай айтканда, ушундай статус алган атабыз. Карган апасы эмеге былтыр да үйүнөн суу тоңуп чыкпай калган. Анан барсам от жагып атыр, андай ушундай. Кол коесуң, ушундай статус берген атыр, элдин колу керек экен, ушундай үйдө канча жашайсың, саны керек экен. Деп эле айтып чыгып, быйыл сууң тоңгон жокпу? Жакшы элеби? Десем жакшы эле. Ошону айтып кол коюп берген, чыгып алып кетип калган. Ошону эстип келип алып, сен ушуну коркутуп, элдер коркпой калган, башка киши эстип келчү дедим азыр. Мына менин касыран айла жок эле касыр башка киши эсим чыкпай койду. Дагы эле иштебейм десем дагы эл үчүн коем. Жок дегенде ушу бекер жатыр. Өзүмдө пенсияда кишим, сууну чыгарып берейин турайын. Колума билгенди жасап берейин. Деп анан ошентип иштеп атам. Касыр деле. Элдин деле эмес ушул бүт эле. Мына муну сатты, канча аткан деле айтпайт, же чогулук жасабайт. Мына эмесе, мисалы үчүн мурун Мореки питовой сууга жалпы эме деп налогто туруп, биздин 5 сотыйдан да ошол эки жана жерин 5 сотын жерин тамып отурган жерин налогу деп туруп 800 сом төлөчүбүз. Чогулук жасабай туруп 200 сом кошуп туруп 1000 сом кылды. Могу питовой сууга деп туруп 50 сомдон төлөчүбүз айына. Муну өздөрү чогулук жасап эле 100 сом кылып алышты. 100 сом. А мен могу жерде мына айыл өкмөтүнөн баягы жасын чогулуш киргенде аттан бирөөрдөн сурасам айтат, мулдур өкмөт айыл өкмөтүнө жанагы ушундай дач жашагандар. Сот үйүнө 15 сомдон төлөйт экен да. А бизге 800 сом, мына 800 сом чогулук жасабай төлөй кара 1000 сом көтөрүп салышты. Өз билгенин жасап атыптыр. Ошо мен дагы иштебейт болчумун, анан дагы койгоп эл ишине жок дегенде суу менен кишине. Эметип берип турайын иштеп атам.
Рахмат. Айлығын бері жерге атқан емес, 1,5 болчу, 1,5. Канча төлөп берет сизге? 1,5 болуп айтып кышындай, мон эметен тигинтемде атып, эптеп 5 сом отур 2.000 кылган. 2.000 несі? Ооба да. Кайла свет менен эле сууну кармандырма кетет. Ооба да. Ошо да, эл үчүн иштеп монтуп атасың. Мына Амантайдын айткан туптур эле бар. Рахмат ага. Ушундай мен силер көйгөйсүл. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мына инструментальщик дачасынын жашоочусу Айдар агабыздын буюрса суроо жоопту аяктап атат. Буюрса анан бизден алыстабай туруңуздар. Буюрса иликтөөнү дагы азыр көчөлөрдөгү бүт тарта турган суроо жоопторду Амантай агабыз көрсөтүп берсе, буюрса андан ары иликтөөнү уланталы. Жана Айдар ала айткандай эле да. Айдар ала айткандай эле болот да. Айдар ала айтканы чындык. Анан эми аны тиги ар ким ар кандай айта берет. Мени менен дос, анан тигинин сөзүн сүйлөйт, анан мунун сөзүн сүйлөйт деди. Анан бул жерде Бермет деген эже бар эле. А кишинин өткөндө бир эми булар зонада жашагандай эле болуп калыптыр деп айтса да болот деген ойду айта алам мен. Анткени эки башына деген кирген чыкканга уруксат алып, кулпуну өздөрү кулпуну алып, киргенди кулпу менен башка машиналар кийирбей коюптур. Ошо эки тууралуу айтса, ошо киши менен уруша кеткен экен да. Мынтип айтат дейт. Сүт алчу молоковоз келет. Келсе кийирбей коюптур. Ал молоковоздон деген эмне үчүн кийирбей койгон? Сенин сурооңуң бүттү, акча төлө дептир. Молоковоз кирген үчүн 500 сом, 500 сомбу айына берет экен. Ошо разве болобу? Ошондой туура болобу, туура болбойбу? Ошону элдерден сурап иликтеп көрсөңөр, сүт саткандар ошолор айтып атат да, ошон үчүн уруша кеткен экен бул киши. Мисалы үчүн машина киргенге кандай болбойт? Бул жер эмне тиги зонада жашайбы? Эл зонада эмес да. Эл эркин жашаш керек. Эл эркин күлүш керек, эркин жүрүш керек. Булар болсо зонага киргенде эле ока киргенге болбойт деп, кирген машиналардан ошентип налог алып алса кантип болот ал? Ал акчаны каяка кетирет, отчет бербесе элдерге. Элдер отчет алыш керек да. Элдерге отчет бериш керек. Могул акчаны мына мен абай сенден мындай да, систем мен бир 5 сом алдым дейин. 5 сом алдым. 5 сомдун расчетун беришим керек. Же бербеш керекпи? Беришим керек, мына 5 сомдон мынтип айтышым керек. Мен мореки 1 сомго муну алдым, 2 сомго муну алдым, 3 сомго муну алдым деп беришим керек да. Булар анткенде жок, эчтеке кылбай эле өздөрүн билет, каалагандай жүрөт, каалагандай ырдайт. Мисалы то хочет, то и делает дегендей. Өзүнүн каалаганын жасайт. Каалаганын жасашат да. Бул жерде да бир Эркай деген житель бар да. Ал сен Амантай менен иштешип атасың деген сөз менен айтыптыр. Анан ошого жүгүрүп иштедиң. Се тиги анан да бирөө бар тиякта да ага да айтыптыр, сен деген писар ошол экен. Туура эмес иштерди кылган деген сөздөрдү айтып атат дейт. Ошондо жакта ким жашайт? Бул жерде Эркай деген жашоочу. Андан деле азыр суроо жооп кылсак болобу? Азыр эми кандай кылам? Чакырып чыгыш керек да. Чакырып чыгайын ба? Азыр чакырып көрөлүчү. Үйүндө бар бекен. Бар болуш керек, мен чыкайын. Жок го дейм, бар бу. Мамаңды чакырсаң? Мамам жок. Бир жака кетти. Анда кийинкиде жок экен. Азыр кандай кылалы эми? Анда сиздин үйүңүзгө баралы эми, жүрүңүз анда. Бухгалтер, берки азыркы жетекчинин үйү каякта? Ушунун этегинде. Анда мындайдан барат экенбиз. Жүрүңүздөр. Саламатсыздарбы, биздин канал жалпы көрүүчүлөрү. Азыр биз Амантай агабыздын үйүндө турабыз. Восточный көчөсүндө жайгашкан инструментальщик дачасында. Анда эмесе жүрүңүздөр, жалпы ошол жетекчинин, жалпы ошол кооперативдин бухгалтери жана ошондой эле бул жакта
Восточный 76 дарегинде жашайт экен. Анда эмесе сиздер менен чогуу жүрүп, суроо жоопту уланталы. Эч ким чыкпайт. Дагы бир жолу басып көрөлү. Саламатсызбы? Бир мүнөткө чыгып коесузбу же сураныч? Саламатсызбы же? Саксызбы? Иликтөөчү журналист Абай Карабаев. Жалпы сизге суроолорубуз бар эле да, анан уруксат берсеңиз жооп бере аласызбы? Что за вопросы? Бул жакта Амантай агабыз жалпы бул жакта көйгөй боюнча айтып атат да, анан ошол боюнча келдик эле же. Ага. А почему именно ко мне? Негизи бул жактын жетекчисинен дагы сурообуз берет. Анан бирок ошол сизге эми бухгалтер катары бул жакта Я эми не сиз бухгалтер. Бухгалтера нету. бухгалтер деп айтты да. Бул жакта администрация бул жактабы? Сиздин Нет, кызматыңыз кайсы? администрация председатель. Сиз анда жетекчинин орун басары болосуз, Член правления. Эжеке, суроолорубузга жооп бере аласызбы? Кирип алсак болобу? Уруксат берсеңиз. Эже, аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Кайсы журналисты вы? Покажите биздики. свои эти. Корочку. Сумкабызда эле. Да, принесите. Все, с первого, пожалуйста. Представьтесь. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, азыр албетте өзүбүздү тастыктоочу документти көрсөтүп коелу эжебизге. Ансыз албетте ишениш керек. Еще, пожалуйста. Подождите. Бишкек. Эже ушу жалпы Амантай агабыз айтып атат да, ошол жалпы бул жактагы суу куюлган 80 тонналык бачоктор сатылып кеткени боюнча, анан бул жактагы ушул жер участогунун ызычуусу боюнча, анан ошолор боюнча маалыматыңыз бар да, э? Конечно, есть. Во-первых, он доставал с 21 года по поводу своего данного участка, вот где он проживает. Это было незаконно, он вселился. У нас в обществе есть такое положение по уставу, где хозяин участка и покупатель пишет два заявления. То есть вступление в общество и исключение. На данный момент на этом участке по госрегистру числится Алексеева. Алексеева умирает. Алексеев, ее муж, владелец на Западной 90 участок, да, он к этому участку отношения не имел никакого. И то на тот момент, 2000, он говорит в суде, что якобы приобрел в 2011 году. Смерть Алексеева наступает, где у нас есть свидетельство о смерти, в 2016 году. На том основании, то есть Алексеев, он должен был сам писать заявление, исключить меня из общества. Но почему-то Мусакеев Амантай пишет одной рукой за Алексеева, за хозяина. Понимаете? А это уже незаконно. У нас многие здесь владельцы вот живут, та же вот его подружка Болотбекова Бермет здесь, она получила госакт по амнистии, как положено, потому что хоть и госрегистр отказал, но мы в письменном виде обратились в реестр, указали, кто такой Бобров, кто такой там еще один. Ранее же от завода выделялись эти участки, там же числились другие хозяева. Ну, некоторые умерли, некоторые уехали, бросили. Вот. Ну, то есть у нас нету такого, если мы с Мусакеевым Амантаем судимся, у него вот сестра здесь Тыныбекова живет, она точно так же получила госакт, у нас нету такого отношения, там неприязненные отношения нету, мы не делим так. Мусакееву Амантаю было, то есть дано там обращаться в судебном порядке. На что он это сделал? Нанял 5 адвокатов. Он обратился в районный Сокотинский суд, где он проиграл. Суд ему отказал в правоустанавливающем документе. Рассмотр дело, да? Да. Они отказали, то есть, что он не смог доказать, что он действительно является добросовестным покупателем. Он обращается с апелляционной жалобой в Чуйскую, где то же самое ему отказывают. Это Чуйский областной суд? Конечно. У них же есть в законе такое, что он в гражданском порядке, его права обжаловать районный суд решение. Он обратился.
Ему тоже отказали. У него было 30 дней обратиться в Верховный суд, на что он тоже... Ну, сейчас ждем, майские праздники закончатся, мы ждем. Если с Верховного суда нам позвонят, что такого-то числа будет суд по поводу Кубанова Алсет, это его сын, от его имени иск подается в суд, то мы, естественно, поедем. Но по истечению, так как у него срок истек, у него это было 17 апреля последний срок по решению суда, то мы будем вынуждены обратиться сперва добровольно, то есть мы ему почтой отправим, чтобы он выселялся, а после мы уже будем иск подавать в суд о выселении через суд. Потому что он подделал документы. На что у нас есть экспертиза, сами мы делали. И вторая экспертиза судебная, это уже РОВД делали. Сөзіңізге аралды, экспертиза қайсы жылы өтісіз болды? Экспертиза в 22 году. Анан мындай сурады, сиздер кооперативсиздер да? Конечно, общество. Общество. Да. А сиздер айыл өкмөткө баш ийбейсиздер бе? Же башкалдыкка баш ийесиздер бе? Айыл өкмөткө эмнеге баш ийбейбиз? Мы к ним тоже ответственно относимся, но у нас есть свой устав. Кечиресиз, башкаруу боюнча. Нет. Нет. Айыл өкмөтү тоже не имеет права к нам в наши распорядки лезть. Потому что у нас есть устав, утвержденный Минюстом 22 годом, обновленный. И это уже все знают, и Акимиат знает. Потому что у нас, когда он шумиху поднял, к нам приезжали сюда из 10-го отдела, и из Акимиата приезжали. То есть тогда был Алмазбек Жикшимбаевич, если я не ошибаюсь, первый зам Акима. Он приезжал здесь, немножко распорядок неправильно он взял, убрал председателя нашего, без нашего ведома, без ведома общества. На что мне пришлось обратиться в прокуратуру на его превышение служебных полномочий. Дагы бир суроо да. Ошол жетекчини шайлап жатканда, анан ал жакта мүчөлөрү болот да. А бирок биз ошого чакырылбадык деп атат да. Анан биз эжеке дагы. Булар сотко дагы ошол Амантай Аванын айтуусу боюнча ошол биз сотко дагы бизди чакырбай туруп алар өздөрү чечим чыгарышты деп атат. Ошол боюнча эмне кылат элеңиз? Кайсы сот, кайсы чечим? Эмеге сиздер жалпы соттошкон турбайсыздар буга чейинчи ошол боюнча? Ошол боюнча он присутствовал же на каждом судебном процессе. Суд без их ведома процесс не проводил. Жок, ошо негизи мен ошондой болот эле да. А бирок эки жактын катышуусу менен чечим чыгарат да. Конечно. А бирок ошол катышпай туруп ошо чечим чыгарган боюнча эмне дейт элеңиз? Ну, во-первых, он присутствовал. Они присутствовали всей семьей. И это уже все вопросы к суду, не ко мне. Я всего лишь тоже Жок, ошол сиздер күбө катары ошол катыштыбы ошону сураганым. Анан Конечно, участвовал. анан мүчө катары Он не член Амантай общества. аганын катышуусуз ошо чечим чыгарыпсыздар да, ошол жалпы айтып атат. Ошол 3-4 гана өздөрүнүн ошол өздөрүнүн таламын талашкан адамдар менен чогуу ошо чечим чыгарган депчи. Во-первых, такого не было. Если бы мы такие были бы прям слишком, как, давайте я простыми словами скажу, борзыми, да, ни ГКНБ, ни прокуратура, ни РОВД с нами не возились бы. У нас было, он подавал жалобы, у нас судом изымали всю документацию общества, проверили от и до, никаких нарушений не было. Мы все действуем согласно уставу своему, а он просто не является членом общества для того, чтобы участие где-то принимать. У нас по уставу числятся и имеют право голоса только члены общества. На что имеет право его сестра родная, его сестренка родная. Мы их не откидываем только из-за того, что они родственники, потому что они члены общества, а он никто. Азыр сиздин кызматыңызды айтып коесузбу азыркы учурда? Член правления. Бул жактагы ошол жалпы кооперативдин мүчөсү болосуз, Кооператив председатель есть. Жок, ошонун мүчөсү болосуз да, сиз ошондой А я член общества и член правления. Да. Анан эжеке ушундай дагы бир суроо да. Сиз бул кызматка ошол жалпы кошулганыңызга канча убакыт болду? С 2008 года. 2008ден бериби? Поэтому я знаю, кто в этом доме проживал и как он был заброшен. И что здесь было. Бирок тил кат менен жалпы сатып алгандыгы боюнча бизге бардык документтерди көрсөттү, оригиналдарын көрсөттү да. Бул дачанын документтерин, эң башкы биринчи документтерин билесиз да. Негизи ал подделка деп эми сиз кесе айтканыңыз менен эжеке. Негизи мен Я вам говорю не из-за своих слов подделка, а то, что две экспертизы Жок, подтвердили. ошону биз көрүшүбүз керек. Ал бул жөн гана сөз болуп атат. А вы почему приезжаете так без предупреждения?
предупреждение. Я бы, естественно, сейчас вам все. Я, во-первых, сейчас домашними делами занимаюсь. Но я вам просто сейчас придется тогда чуть-чуть подождать. Я вам сейчас всю документацию вытащу. Жок, макул эжек, ага деле даярбыз. А бирок ошол суроого жалпы жооп бере келсеңиз, негизи сиз аны жасалма катары эсептейсизби? Подделка, да. А бул боюнча экспертиза аныктап чыктыбы? Конечно. Я же вам говорю, 2 экспертизы. Одна независимая наша, вторая уже РУВД делали. Ровддан эме тергөөчү аныктап атат. Конечно, конечно. А бул документтер жалпы кайсы архивде сакталган? В архивах нет этих документов, потому что в обществе архив не сохраняется. А если бы он изначально покупал бы у хозяев, то у него членская книжка была бы зачеркнута, где я вам сейчас покажу тоже, да? Вот так вот, например, хозяев Алексеев, он вычеркивается и включается там, например, либо Кубанов, либо Мусакеев. Вот это вот включается. Но у них новая книжка. Они в исковом заявлении пишут, то в 2008 году. В 2008 году их не было. Мы приехали сюда, мы купили этот дом. Я с этого момента здесь нахожусь. В 2011 году он приезжает, вот там сейчас живет Нуржан Иди у нас, он там жил квартирантом. С 1 мая его выгнали, потому что он таким же макаром занимался вот этими заявлениями, писал на или кумёттю, не оставлял в покое никого. И жители собрались и попросили его семьей уйти. На что он переезжает сюда квартирантом. После заселяется вот сюда, наглым образом. Два заявления есть, и я же говорю, одной рукой сделанное. Где это видно, чтобы расписывались? Ну хорошо, он говорит, я за сына расписался. Где видно такое? Мы в банк идем, даже в банк кредит брать. Разве может мама за меня расписаться или я за маму? Это разные вещи. Ну, то же самое. А это тем более недвижимость. Завтра, например, если наследники приедут, как мы будем отвечать, что мы выдали решение Мусакееву? Он должен был судом доказать, если решение суда вынесли бы в пользу Мусакеева, то без проблем. Пускай хоть 10 наследников приедет, мы скажем, извините, вот решение суда, они так обязали нас, что этот дом принадлежит Мусакееву. Мы бы себя бы обезопасили бы. А сейчас наследник приедет со старой членской книжкой, с выпиской с завода, сверл, да, и скажет, вот это принадлежало моей бабушке. Как мы должны будем отвечать перед действительно законным наследником? У нас же все-таки есть законы какие-то в Кыргызской республике. Эжеке, дагы бир суроодо, ошондо сиз толук түрдө бул жасалма документ деп эсептейсиз, анткени бул Амантай агабыз эми өзүнүн тапкан акчасы менен берип сатып алыптыр да. Анан ошол убакта эми ошол документти айтып атат да. Анан сиз ошо кандай деп ойлойсуз документтер боюнча? Во-первых, он должен был в суде доказать, как он купил. А у нас нету гарантии, что он купил. Потому что, насколько мы знаем этого человека, все председатели здесь от него убегали. Он всех пугал, запугивал, сыновьями избивал всех подряд. Все это люди подтвердят. Все люди здесь это подтвердят. Кошуналар, они сами говорят, когда вы уже выселите этого Амантая, он надоел нам всем. Алды эми сураштырганда көрөбүз. Анан эже документтерди көрүп алсак болобу? Уруксат берсеңиз. 5 минут подождите, да? Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, албетте биз азыр Восточный 76-76 кечиресиздер дарегинде жайгашкан ушул инструментальщик дачасында жайгашкан ушул турак жайдын жашоочусу, ушул бухгалтер деп айтып аткан эжебиз азыр жалпы документтерди бизге көрсөткөнү кирип кетти. Бизден алыстабаңыздар эми, буюрса ушул тергөөнүн аягына, иликтөөнүн аягына чыгып, буюрса элге чындыкты жеткирип, чынында кайсы тарап чынында жабыркап жаткан болсо, толук түрдө укуктук баа берилет деген ишеничтебиз. Вот это наша независимая экспертиза, где здесь подтверждается мое заявление. Вот заявление председателю Калдарову. Бул 2011 жыл экен. Да. Кайсы жака жазып атасыздар? В смысле, кайсы жака? Они пишут руководство на имя Калдарова, ошондо председатель Даманская эмес, Калдаров болчу, да? Бирок Калдаров сотко келгенде, он тоже не смог доказать, каким образом они приняли. Он даже не сказал, что какую сумму оплатил. В общем, председатель Калдаров не подтвердил. И вот заявление, вот, смотрите внимательно, вот сюда по камеру смотрите. Прошу вас исключить меня от участка. Деп Алексеев, от Алексеева. Он кто, Амантай такой, или его сын, писать от имени Алексеева. А бул печатьти ким басты же?
мөрдү. Это уже РОВД ставили. Так, вот смотрите второй. Прошу вас принять в общество, деп, Кубанов Алсеид. Одно и то же. Вот экспертиза. Это я лично давала, где здесь вот пишется. Видите, выполнены одним лицом. Это наша экспертиза. Вот теперь экспертиза, заключение эксперта РОВД. Судебная. Вот здесь они все описывается, что все выполнено, вот оно все. Самое, видите, все здесь, если полностью общее читать, здесь вот они, все вот это вот РОВД, вот сами смотрите, судебная экспертиза при Министерстве юстиции, именно РОВД дают это. Так, вот теперь смотрите, вот судебные решения. Вот, это решение ИСКТ. В законную силу он уже вступил. 14 январь 2023 жыл екен, э? Эми оны оқысаңар, исковое заявление Кубану Алсейта о принятии права собственности на земельный участок оставить без удовлетворения. Эме канаттандырсыз калтырыптыр, э? Ооба, моу Сахатинский, а моу определение уже Чуйский. Чуйский берет пайому. Вот здесь то же самое определение. Оқысаңар. Кечирис Горшковый ким болот? Горшковская ким болот? Это судья. А, Судья. Горшковская карап атат, э? Ооба. Ну, здесь не только Горшковская, здесь председательствующие Горшковская, Абдиев и Чоноев. Эми оны оқысаңар, оставил без удовлетворения. Они в течение 3 месяцев должны были обжаловать в Верховный суд, но что-то нам пока не звонят сюда. Устав боюнча, уставыңыздар бар экен, э? Вот устав наш. Көрсөк болобу, же? Обновление. Да, конечно, смотрите, я же вам показываю. Общее положение, юридический статус. Вот теперь я вам сейчас право кооператива. Все полностью можете внимательно прочитать. Бул кайсы жылы бекитилип атат, же? Устав. В 22 году он обновляется у нас. А ранее он вышел... Перерегистрация болгонбу? Конечно. Жетекчи 22 жылы алмашып атат. Да. Бул кооперативдин жалпы укуктары боюнча, э? Укуктар боюнча кооператива. Муну көчүрмөсүн алып алсак болобу, же? Нет. Бере албайсыздарбы? В принципе, можно будет копии сделать. Вы так сфотографировать не можете себе? Аз өзүбүз тартып алабыз. Тогда сфотографируйте, да. Все. Вот исполнительный орган, здесь все описывается, имущество кооператива. Насчет бочек, он отношение имеет к бочкам. У нас директор ким экенин көрүп алсак болобу? Даманская Елена Николаевна. Рахмат. Анан неже бул агабыздын документи боюнча экспертизанын жыйынтыгын дагы бир көрүп койсок болобу? Кайсы? Сиз айтып аттыңыз го жанача ошол биздин ошол поделка депчи азыр алып жүргөн документтер ошонун экспертизанын жыйынтыгын сизге бердиби? Ошону көрсөк болобу? Вот же, я же вам показала экспертизу. Мына. Ну, документтер бүт баарын кулатпай. Вот, заключение судебного эксперта РОВД. Я же вам показала. Вот, исследование. Ну, бүт бар. Азыр Вот. шашпай турсаңыз, көрөйүнчү. Вот, Алексеев, все пишется же, описывают они все. Вот, инструментальщик Калдаров после слов выполнен не самим Алексеевым, а другим лицом. Выводы. Эксперт эмес. Да, Урматтуу көрүүчүлөр, мына корутундулар үчүн мөөр турат. Мундузбаева. Да. Дейт. Токтом аныктады. Это постановление, когда он заявление писал. И вот наша экспертиза. Сейчас. Я ж только показывала. Еще же одна экспертиза была наша. Это уже наша независимая экспертиза. Мол, заявление, вот, которое он вступает якобы в общество, вот видите, исключить меня, от Алексеева пишет. Бирколмен. Вот, экспертиза, форма, вот, пожалуйста, смотрите, видите.
Вышеперечисленные совпадающие признаки устойчивы в своей индивидуальной совокупности, достаточны для вывода о том, что исследуемые рукописные записи выполнены одним лицом. То есть Мусакеев сам, даже не его Кубанов Алсид, а сам Мусакеев пишет заявление от Алексеева, прошу исключить в связи с продажей. Он за Алексеева уже решил, что он продает сам себе. И прошу включить в связи с покупкой. Это завтра ты можешь ко мне прийти сюда в общество, председателю, бухгалтеру. Мой дом вам понравился. Написать Бирковыми заявление, прошу исключить меня в связи с продажей, прошу включить меня в связи с покупкой. Я думаю, наши суды не до такой степени глупы, чтобы, если бы мы превышали бы свои полномочия какие-то, да, или нарушали права какие-то гражданские, то в любом случае нам бы отказал суд. А в суд подает он, и в удовлетворении правоустанавливающему отказывают ему, потому что он недостаточно доказал. И поэтому он не является членом общества никак. Сколько бы он заявлений не писал. Буга чейин мючо катар катталган эмес беле? Катталган эмес, с самого начала. У нас есть старые председателя, если вызвать, старые протокола, где мурун, даже Даманская жок болгондо, мен жок болгондо, башка председательдер, общество жительдермен, его выставляли на выселение. Эжике дагы бир жолу суроо төмөндөгүдөй. Жалпы ошол акыркы ошол перерегистрация болду да 22-жылы ошол жетекчини шайлоо боюнча биз токтомду жана ошо протоколду көрсөк болобу? Канча жыйынга кимдер катышкан, колдорду көрсөк болобу? Избрание председателя, да? Ошолорду Хорошо. көрсөк болобу. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, аты жөнүңүз ким дедиңиз эже? Жаннат Хасеновна. Жаннат Хасеновна. Бул көчөңүздөр Садовая эме? Восточная 76-чы дарегинде жайгашкан үйдө жашайт экен эжебиз. Жалпы бул агабыздын айтуусу боюнча, Амантай агабыздын айтуусу боюнча бухгалтер, ал эми өзү жалпы ошол коомдук кооперативдин, ошо бирикменин жалпы мүчөсүмүн деп өзүн тааныштырды. Албетте бул бирикменин жалпы көөлүгү, жалпы ошо Чүй Бишкек юстиция башкармалыгынан өтүптүр. Мына Министерство юстициянын базасынан дагы өздөрү көрсөтсөңүздөр болот. Андан сырткары бул чечим экен, чечим экен. Жалпы 55 адам дейт го. Участие. Булану Гулипа, секретарь собрания. Мына урматтуу биздин жалпы көрүүчүлөр, 2022-жылы 8 апрелде 5-те Нурманбет, село Нурманбет дейт го? Нурманбетке. Нурманбет относится, это приказ ошол к нему. Буйрук дагы буйругу бул жалпы кооперативдин 2022-жылы 9-июнда дейт, 56-25 номер багбанчылык жетекчиси Даманская Елена Николаевна, Кыргыз Республикасынын жараны экен, менчиги жеке менчиктеги экен. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бардыгы бул жакта код, жалпы иненен номерден бери бардыгын берген. 15 февралында ошо буйрук чыгып атат. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Начальниктин орун басары Али Улуды дейт. Так, госрегистрден кагаз. Вот. Не боюнча эже бул? Вот смотрите сейчас. Председатель СПК «Инструментальщик» Мурун 2004-жылда дает список, закрепленный за членами СПК «Инструментальщик» деген список госрегистрден. Теперь смотрите. Восточная 75. На что он дает просто Алексеева Екатерина Ивановна. Числится за этим домом. Здесь никакого Мусакеева, Амантая нету. Ал бул эжеке эмесин көрүп алсак болобу? Эмнени? Печатьте. Печать? Так. Печать болсо көрсөк болобу. Сейчас, если это. Бул копия, да, копия. Бул маалыматты сиздерге эме берип атат, Вот здесь, видишь, уже не видно. Госрегистр берип атат, да, бизге. Просто здесь все уже порвалось, мындай болуш керек, да, вот так. Вот так. Бул көчүрмөсүн госрегистрден алдыңыздар, Ооба. Все. Вот. Приказ все увидели. Ошондо бул жактын үйдүн номери кайсыл болуп атат? 75. 75. Меники 76. 75-76 болуп кетет экен, Ооба. Так, вот по поводу бочек.
Бул эжеке төмөнөгүдө суроодо бочканы ким демөөрчү болуп, жалпы Это кантип наше койдурдуңуздар имущество. эле? Это имущество кооператива. Сиздер өзүңүздөр алып келгенсиздерби? Конечно. Өкмөт бизге эчтеке алып бербейт. Арабтардын немеси арабча жазуу жүрөт го анан ошол боюнча. Правильно, потому что арабы, они использовали нас как этих. Они почему, если благотворительный фонд полсот, эти бизнес, эки көчө подснежник-то, ошолордуку вообще су жок. Бочкалары да жок. А они почему-то выбрали нас, потому что у нас есть емкости. Насчет арабов это отдельная история. Бириси 250 миң турабы? Бул жалпы 50 куб дедиңиздер, 50 куб батат экен суу. 5 адам каршы чыгыптыр. Мына 11 адам жалпы катышып атат. Жалпы колдогон 130 адам деп бул жакта көрсөтүптүр. Количество государств обладает общество, кооператив, принимающее участие в собрании 160. Так. Мына колунан бери өзүңүздөр көрүп атасыздар, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Комиссияна Устянцев, Каныбеков, Анарбаева, Токтогазиев, Байтоков, Сенкулова. Жалпы башкаруу эмесинин мүчөлөрү Тилекбаев, Сенкулова, Кастанбекова бул орун басар экен, Даманская бул жетекчиси. Албетте мына көлүк бул жакта жалпы имущество кооператива дейт. Эстер жалпы 10 гектарды түзөт экен, жалпы 180 үй бар экен, жалпы 180 үй, жалпы 23 май 1984 жылы 246 буйруктун негизинде. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Так, андан сырткары буну өзүңүздөр бекиткен турбайсыздарбы? Конечно, потому что покупателю мындай документ керек. Гарантия. А может быть, мы чье-то другое имущество продаем. Был, менде берили протокол есть, да, это вот, который в 22 году, где собрание Замаким делал, выступал в защиту Даманской. Витпар, мол, Гараптруп, можете прочитать. Это полностью при участии всех органов. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мына жалпы жетекчинин шайланышы боюнча бардыгы протоколду сиздерге көрсөтүп атабыз. Мына 2022 жылы 9 сентябрда 74 жалпы катышуучу мүчөсү катышыптыр. Замаким, айыл өкмөттүн эмеси катчысы, председатель эмеси, айыл башчысы, айыл өкмөтү, жана ошондой эле 10-й отдел, это ГКМБ, да, получается? Это МВД? РОВД. РОВД, да. Правоохранительный органы дейт. Калган ошо укук коргоо органдары жалпы катышыптыр. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Акимдин сүйлөгөнү боюнча жана эмне боюнча бекитилгендиги боюнча мына жалпы жазылып турат бул жакта. Андан сырткары бардык көчөдөгү Западная, Восточная көчөсүндө жайгашкан бардык канча ошол жашоочусу добуш берген болсо, ошолордун бардыгы мына көрүп турасыздар. Номери, үйдүн номерлери турат. Андан сырткары Протокол бар бы силерде избрание команды? Был зампредседатель. Сиз ким болосуз эже? Мен зампредседатель. Бул жака отуруп аласызбы? Келиңиз. Сиз жетекчинин орун басарысыз, Ооба, жетекчинин орун басарымын. Аты жөнүңүз ким? Кастанбекова Жумабүбүр Салиевна. Мен иликтөөч журналист Абай Карабаев. Азыр бүткөндөн кийин көрсөтө берейин. Эжеге көрсөттүк, бирок өзүбүздү тастыктоочу документти. Анан азыр ошол бул жактагы жалпы бачокту сатып үйдү деп анан ар кандай ошол сөздөр жүрүп атат да. Анан жок эже, мен негизи айтып атам. Болгонумдай болуп атат. Ошол маалыматты тактап, ачыктап коюш үчүн биз келип олтурабыз да. Анан эже бул жакта суроо бар эле. Жетекчинин ошо шайланганы боюнча протокол чечимдерди азыр эже да көрсөттү. Анан азыр сизге бизге кайсы документти көрсөтөлү дедиңиз эле? Избрание председателя. Мынакей избрание протокол мына. Бул жетекчини шайлоо боюнча, Ооба. жалпы канча катышты бул жакта?
Бул жерде ушу кезде мен иштечү эмесмин. Мурда А бул 2020 деп атасыз. 20 жылы шайланган Дамаска. Сөзүңүздөргө аралжы эже сиз өткөн дегенде кандай болуп калат? Мына бир аз убакыт мурда сиз өзүңүз айтып кеттиңиз да 2022 деп, чаа бул жакта 2020 деп атасыз. Перерегистрация устава. Бирок избрание председателя. бирок 20-жылы шайлап кайра перерегистрацияны 22-жылы кылып атасыздар, Перерегистрация эмне үчүн кылдык? Потому что амнистия началась. А мурунку председатель. Вот, поэтому мы сделали бул жакта ошондо перерегистрацию. үйлөргө кызыл китеп берүү боюнча, Конечно. Ошол боюнча президенттин указына байланыштуу сиздер кайра перерегистрация кылдыңыздар, Амнистия жөнүндө акимдер келгенде бар да протокол. Ошон үчүн бизге айтпады, министрге барып, сделайте перерегистрацию деп. Жалпы бул жакта көрсөтүп бере аласызбы эже? Канча мүчөсү катышты? Мен ошол кезде иштечү эмесмин. Мен билбейт экен Сиз муну. кайсы жылы келдиңиз? 22-жылдан баштап иштеп атам. Мурда башка. Бирок бул документтер сизде экен, Азыр эми мен иштеп атканга Ооба. байланыштуу, менде азыр. Бул жакта урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. 4 гана адамдын члени правления деп мына 4 гана адамды көрүп атабыз. Бул секретарь собрания Где оригинал этот? Айчибекова дейт. У меня даже сказали. Андан сырткары Амнистия жөнүндө да. ошол боюнча. Бул Там жак же подписи были жителей. Продажа двух емкостей дегенде мына биз ушундай протокол жазып туруп мына элдин баары кол койгон. эже кечиресиз, ооба. Мына бүт эме. Азыр жанагы эме дегенде акимат келип собрание кылып амнистия тууралуу. Когда хотели акимат приехали, убрали по его наводке нашего председателя, все жители поехали в акимат. Все жители. Они там бунт устроили. В ОВД поехали. 180 адам, 130. 130. Бирок жалпы эсеп боюнча 180 адам бар, 180 эмес. Из них пустующих много у нас. Бош жерлер көп экен. Да. Не то, что больше, а пустующие, то есть не приезжают эти хозяева. А так общий у нас 166 166, проживающих. Бул кайсы Деген болду? 22 жылы жана амнистия тууралуу собрание болгон, зам аким өзү келип. Жок, эжеде да бар экен, көрсөттү. Эжеде бар экен. Ошондо ушундай протокол менен мына элдин баары катышып, участоктарына ушундай собрание өткөргөнбүз. Бирок бул жакка тизмеге кирбегендер албайбы кызыл китеп? Же кандай болот? Жок, бар эле. Все получили. Именно берели дачи инструментальщик. Почти получили все. Потому что мы документацию полностью сделали от и до. Анан бир суроо эже. Албетте сиздердин ички ишиңиздерге эч ким кийлигише албайт, өзүңүздөр билесиздер кандай кылган. Бирок бир суроого берип кетишибиз керек. Албетте бул маалыматты бергенге сиздер милдеттүүсүздөр. Бачокту эмне себептен саттыңыздар? Ошол суроого жооп бергенсиңиз. Бачокту биз деген эме скважинада 18 жылдан бери насос деген эски экен да, ошону алмаштырыш үчүн элдин баарынын согласиясы менен саттык. Ошо ноябрь айында койдук. Ошол 500кө сатканбыз экөөнү. 250 миңден ашыкка бүт эмеси менен алып келип туруп койдук. Бүт мелочтардын баарын ошол акчаны жумшадык да. Азыр ошондо 5 гана бачок калып, калганын баарын сатасыздарбы же? Жок, бизде общий 6 бачок болчу. Азыр бизде 4 турат. 3 рабочий, питьевойсу, бирөө пустой. Ошонун экөөсүн саттык. Пустойлорун саттык да. Мурда муну бизде деген мынандай зимний питьевой суу жокто. Жайкысын питьевой суу 3 бочкага, полюнойду 3 бочкага берчикен, элдерге берчикен. Ошонун 3-ü азыр питьевойду биз 3-ünө беребиз. Ошонун экөөсүн саттык, бирөө пустой турат тиги жерде. Ошондо бул жактан эч кандай мамлекеттен жардамысыз өзүңүздөрдүн күчүңүздөр менен болду, Даже бир сом. Бачокторду каяктан алып келдиңиздер эле? С завода. Люди, которые заводтон люди, которые получали участки с завода, и у них высчитывали за вот эти столбы, провода, бочки. Это все вот Устянцев, он именно привозил шампан-комбината. Эти бочки. Шампан комбинаттан алып келдиңиздер. Илгери алыптыр. 88 жылдан бери ушул дача. Ушул бочка отношения тем более никакого. Бир тыйын да берген жок. И он не то, что не
копейки не дал. Он даже не член общества для того, чтобы здесь какие-то права. Үйі анық емес та. Пускай он ответит за те участки, откуда у него появились участки вообще левые. Он приехал после меня, квартирантом. Сіз қайсы жылы келдіңіз бұл жаққа? 2008 жылда. Ол үй пустующий болчу. Леша келіп тұрып. Қайсы жылы келішті? 2011. Сіздер 2008 келдіңіздер, е? Сіздерден кейін 3 жылдан кейін келішкенін бұла өзіңіздер көріп отырсыздар. Бұл 11-ші жылы келгенменен бұлар квартираты болсын Нұржандар. Мына үйге кіргені қайсы жылы кірішті бұл үйге? Они сами не знают. Бізге жалпы ошо сатып алгандыгы жөнүндө тилкатты анан башка документтерди көрсөтүп атат да. Анан албетте эми ал маалыматты албетте ачыкташыбыз керек. Анан эже дагы бир суроо да. Жалпы канча бардыгы уже мамлекеттик ошо жерге болгон жеке менчиги тууралуу актын алдыбы Кызыл китепте? Же канчасы ала элек азыр? Почти алды. Все, Алды остались барды. только 9 человек. 9 адам калды. Қалғаны 180 участок бар бистечи. Ошондон пустой мына бочкаларга кеткен ана мына болуп атып, калганы пустой участоктор бар, калган үйлөр. Мен мисалы үчүн 22 жылдан бери иштейм. 20 жылы Даманскаяны шайлаган убактарда, короче, мен деле мындай эме Подпись его здесь, вот протокол, где Бул кайсы? просят выселять Амантая. Кайсы? Жайчыбекова Азер. Где? Посмотри, это, я вот сейчас только увидела. Даманская дейт. Жоқ, эми Даманская председатель, да. Сейчас только вы. Да, я Эй, посмотри, что мы говорим. мен азыр жатырым. Бул деди илгертен бери эле бул Мусакеевди эме бияктан кетиребиз деген мурда дагы көтөрүлүптүр да. Ооба. Мурун Есть, да? Да, бар. Семейный разбор поведен бар экен, мен ошону байгыны окугам. Мусакеевди мурундагы усиление коюшуптур. Андан кийин биз дагы койгонбуз. Ушу менен эми 3-чү жолкусу. А, это на продажу емкости, да. Амантайдын мурда электрик болуп иштечкен бул кишичи. Ошонун айынан детекта сторожка өртөн кеттир. А, вот емкости протокола, на что этот вот подписи, заповеди все на улице. Эже дагы бир суроодо кечиресиз. Мен башында ошо суроону берем деп унутуп калыпмын. Жалпы ушул 10 гектар аймак кимге тиешелүү болгон? Кайсы гектарчике? Нурманбетов. 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 Айыл өкмөт, жер айыл өкмөттүкүбү? Жер айыл өкмөттүкү. Бирок сиздер кооператив кылып түзүп, сиздер жайгашып атасыздар, Нам э? выделили вот. Бул деген аренда. Выделяется вот. Смотрите. Ошол документтерди Бул көрүп жерде алсак. 35 Я гектар сейчас только вам покажу. жер бар. Ага. Бул жерде Из 35 гектаров 2 улицы, когда въезжаете сюда, 2 улицы идут. Подснежник, башка объединение, бизге вообще. Башка жак калды, башка жакпы. башка Анан дачалар. биз эки көчө западный, восточный, инструментальщик. Анан бул теки неме огород неме тарпайт. Ошол 3 улицы уже чистый рост. 3 объединения, да, бияқта? 3 председатель. 3 председатель. На бизнес государственный акт на право пользования землей, он гектарға. Ага, кана берсеңиз. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Албетте Ысык Ата райондук шаар мамлекеттик администрация акимдин башчысы Давиденко Ысык Ата районунун шаардык жер ресурстары боюнча башкармасынын начальниги Исаков 10 гектар боюнча мына пайдалануу боюнча берип атат. Мурда бул айыл чарба багытында жер болгон турбайбы, э? Ооба. Мурда, Мурда. Ошондой деп турат да? Ооба, бар. Ошондой деп турат. Анан жалпы номер код 7423001 дейт. Мына жалпы көрүп атасыздар өзүңүздөр. Февраль 2000 жылы номер 1260 менен каттаптыр. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Документте. Рахмат эже. Жалпы
Канча адам кол койгондугу боюнча. А бул үй ээлери да, э? Бул үй ээлериби? Конечно. Сезонниктер и постоянный живущийлер бар да. Постоянные живущие где-то 40 адам, да? Где-то 40-50. 50. Калгандарынын баары жайкысын келет. Остальные все Кышын келбейт. Биз бияка постоянно жашаучуларбыз да биз. А бул тиги эрки бачоктун сатылышы боюнча, э? Это мы покупали бул- новый насос. Акча керек болуп, акча керек болгон себебинен сатып атасыздар да, э? На нужды общества. Лимитовали. А бирок эми мындай суроо да. А бирок ошо эки бачок сатып ийдиңиздер. Эми жетеби? А мы уже Суу, суу жетеби? Жетип атат. вот так. Жетип атат. Бассейн, вот посмотрите. наполняем. Бассейн толтурушат. И люди все с водой сидят. Ал жерден казып чыгасыздарбы? Бул деген скважина. Абай. Абай, смотрите, если мы так плохо живем, да, с 20-го года Даманская председатель как заступила, у нас провелась не с арабами, арабы сюда внесли 200 тысяч сомов. Они привезли основную трубу, экилюк. Остальные все деньги, найм рабочих, тракторов, эки-гучугу полностью ушло от нас. Теперь смотрите, А как сиздер аны өзүңүздөр каржыладыңыздарбы? Өзүбүз каржылап. Конечно, теперь пойдемте. Кандай жашайт экенбиз. Посмотрите, как мы сейчас, и не только я, здесь все как живут. Посмотрите. Амантай тоже так живет. Да. Заходите. Можно, да, войти? Конечно, заходите. Заходите домой. Вот посмотрите, если у нас нету, если мы деньги эти растратили, пускай камера зайдет туда. Берешь, Посмотрите, вот точно так же Мусакеев Амантай живет. Вот, все условия. Горячая, холодная вода. Все отлично. Вот, пожалуйста, проверьте. Вот горячая, вот холодная. Идеально все. Все условия, все есть. Это у нас ушли. Вот трансформатор сгорел у нас. Мы на 5-й день сразу трансформатор восстановили. Потому что Резке варсак, Рез нам сказал, вы сами по себе. Без катышыз жоқ силерге деп. Хорошо. А бирок Да, электричествоны, сейчас я скажу всё. электричествоны каяктан? Электричество алып келдиңиздер? Ивановский Рез бизге. Ошого биз. Что вы проиграли, это не ваш дом. Яман көрөбүз, ваши дом Ну а куда бу. дальше смотреть? Көрөбүз да, сотту көрөбүз аны. Верховный суд Боло подал. эле анда көрөбүз. Амантай. Уже 30 күн Убакытын өттү. көрөбүз, 30 күн эмес, 40 күн өтсүн, же 3 айдан кийин өтөт. 3 айдан 3 ай боло элек. Болгондо боло менде элек? кагаз бар. Кагаз менен бүт барып нерсе кагаз менен 17 апрель. Сен апрель последний эмес, уақыт. ал бөлөк, ал башка. Аны эмес, андан бөлөгү да бар. Силердики башка Силерде мыйзам андан бар. бөлөк да көп нерсе бар. Силерде башка Сен мыйзам башка мыйзам бу, башка эмес мыйзам аны Ошо законно силерде кетишет, башка көрөбүз мыйзам аны. окшойт. Ошо бөлөк мыйзам анда. Ошо менен сүйлөшөбүз. Без Сүйлөшөбүз. проблем, эки сот Мен бар. сен менен урушайын деген ниет жок. Азыр. Менин да Урушпайм, мен өз Менин да жумушум менен. Сиздин ишиңиз боюнча эмне болду эле? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Мен участок сатып алгам 19-жылы. 19-участокты 2006-жылы сатып алгам да. Кимден сатып алдың? Председатель Сычев. Кайсы председатель? Сычев деген председатель болчу ал кезде. А эмнеге заявление жок? Заявление мен сатып алган Как это кишимин. билбейм. Силер билесиңер, могу үйдү сатканда заявление бар да бизде. Туурабы? Жок, бул деген кийин кызыл китеп алганда алынды Жок, заявление. сенин заявление могу үйгө бар, мамаң жазган. А Жазган деди эмес. 19-участка эмне Бул заявление үйгө жок? мен эч ким жазган эмесмин. Бул кишинин. Сенин мамаң заявление жатат, Машка бербедиби бизге? Вы продали, вы Ошо поменяли, үчүн вы решение поменяли алган. участок на БУС, который Мария Сергеевна подтверждает, Мария что Сергеевна өзү она, Маша она живая. Бул 19-участок Мирланга Да, отношение это не кандай Мирлан. алды билбейм дейт. Өзүңөр решать деткиле. Мен Сычев деген председателден сатып алгам 2 участок 17-19. Ал кезде баб Маша эме болчу, бухгалтер болчу, оформление болгон, как положено. Менде квитанциялар бар. Анан 2015-жылы Надо было привезти баб тоже нужен иде. 2015-жылы мен бир кишиге саткам. Казаков Бактияр деген кишичи. Мен Бермет Болотбекова. Бул дача инструментальщикте Восточная 82 үйүндө жашайм. Мен жашаганыма көп болду. Булар келгенине 5 жыл болуп калды. Эң башы Минюска барып, булар өзү билемдик кылып, өз кызыкчылыгы үчүн председатель 5 жылга калсын деп уставка киргизип алган. Элден сураган эмес, чогулуш жасап эч кимден сураган эмес. Өздөрү билип барып, акча берип, пара берип, уставка председатель 5 жылга калсын деп киргизип алган. Ошону киргизгенден кийин биз мындан 2 жыл, 3 жыл мурун собрание кылып, чогулуш кылып, 80% эл колдоп, 80% буларды түшүрүп башканы шайлаганбыз.
Булар болсо жана председатель 5 жылга калсын деп Минюска уставка киргизип алып, ошону кармап кетпей коюшкан. Эми булар бизге жашатпайт, жашоо бербейт, же иштетпейт, же жашатпайт. Менин 2 группада инвалид уулум бар. Ошол уулума карабастан былтыр жөн эле бир 2 жыл мурун зым ток өчүп салган деп 2 жыл мурунку нерсени козгоп чыгып эле светимди өчүрүп салышты. 1 жыл свет жок отурдум. Уулум өз убагында тамак иче албай, дарысын иче албай ооруп жатып калды. Андан кийин бүт акчасын төлөп светимди коштурган болчумун. 1 ай свет жок отурдум. Андан кийин былтыр ноябрдын 27-синде без предупреждения эч айтпай дебей мен жумуштан келсем светимди өчүрүп салыптыр. Без предупреждения өчүрүп салышты. Анын себеби сен свидетель болосуң деп. Амантай экенин кызына булар оскорблять этишип, аябай унижать этип, аябай неме кылышып, ал кызы капельница алып жатып калды. Кичинекей кызы. Мен ошого свидетель болдум. Сен 26 ноябрда сот болду. 27-синде жумуштан келсем светимди өчүрүп салды. Без предупреждения. 1 ай свет жок отурдум. Уулум кайра ооруду. Убагында дарысын иче албай, тамагын иче албай кайра ооруп жатып калды. Булар өз билгендерин кылышат. Мен барбаган жерим калган жок. Менде бүт кагаздарым бар. РОВДга булардын үстүнөн 5 жолу заявление жазганмын. Эч ким караган жок. Эч ким караган жок. Буларды карабайт деп Кантын прокуратурасына да келгеп, булардын үстүнөн да жазганмын. Прокуратура да караган жок. Ген прокуратурага да баргам, алар да караган жок. Эч ким карабайт. 1 ай свет жок отуруп, уулум кайра ооруп, штраф 2000, мурун уставда 1000 сом болчу штраф. Азыр 2000 кылып өз билген бааларын коет. Биздин акча менен жашайт булар. Мен айттым, биз айына сууга төлөйбүз. Ошол айылдан, ар бир айдан 10-15 миң сом сууга түшөт. Андан сырткары сууга чогултуп баштаганда булар айткан, ушул суунун акчасын чогултуп биз насосту жаңылайбыз деп, жаңы коебуз деп. Аны кылышкан жок. Суу толтурган 2 таза бочканды сатып, анан насос коюшту. Элди алдап эле, ушинтип эле бизди басынтып, анан улутчулдук да бар биякта. Силер кыргызсыңар дейт, койсуңар дейт, силер эч нерсени билбейсиңер. Колуңардан эч нерсе келбейт дейт. Бул кайсы улуттагы адамдар? Биздин председатель Даманская Елена, орус же еврей улутунда. Андан кийин бухгалтер Сенкулова Бегайым, анын кызы Сенкулова Жанат, казак улутунда. Силер кыргыздар койсуңар дейт. Менин күбөлөрүм да бар ошонду айтканга. Колуңардан эч нерсе келбейт дейт. Мен барбаган жерим калган жок. 2 группада инвалид уулум бар. Мен жалгыз энемин. Өзүм жалгыз багам. Ошого карабай светимди 2 жолу өчүрүп, 2 ай свет жок отурдум. Мен барбаган жерим калган жок. РОВДга келдим. Булардын үстүнөн 5 заявление жазганмын. Эч ким караган жок. Ошо заявлениени алып прокуратурага бардым, Кантын прокуратурасына. Алар да эч ким караган жок. Булар бүт пара берип койгон. Баарына пара берип койгон. Эч ким карабайт. Биздин участковый Оморов Самат, Жээнбеков Ислам. Мына буларга да бизден 2 участок подарка белекке берип койгон. Булардын үстүнөн участковыйлар да карап турат. Крышевать этип турат, мындай айтканда. Участковыйлар эч качан биздин жазган заявленияларды, арызды булардын үстүнөн канча эмнени кылып атат, өз билгендерин кылып атат, элди бөлүп жарат, ушак айтат. Участковый эч качан биздин жазган арыздарды эч качан карабайт. Только булар арыз жазса, бизди сүйрөп, коркутуп, үйгө чейин келип, камап салам, минтип салам деп коркутуп сотко алып барат, эгер булар жазса. Биз жазган арызды эч качан бул участковыйлар карабайт. Оморов Самат менен Жээнбеков Ислам. Бул ушул экөө. Эч качан биздин арыздарыбызды карабайт. Бизге жашоо жок, жашоо бербейт. Же иштетпейт. Бир нерсе десең, Даманская Лена менде телефондо жазылып жүрөт. Көчүп кет дейт. Бар үйүңдү сатып кет дейт. Жогол дейт. Бир нерсе десең эле ушинтет. Өчөшөт, светиңди өчүрөт, кыркат, ушактайт. Элдин ынтымагын бузуп бүттү бизде. Азыр 2-2ден 3-3дөн эле кырылышкан, урушкан кишилер. Эч качан биякта адилеттик жок. Жашоо бербейт, тынчтык бербейт. Барбаган жерибиз калган жок, суранабыз. Адилеттик үчүн бизге жардам берип коюңуздар. Булар болгон нерсени кылып атышат, колунан эмне келсе баарын кылат. Айыл өкмөт Абакиров Ранат булардын тарабында, аларга да пара берип, акча берип койгон. Ранаттын үстүнөн арыз да жаздым мен акимиятка келип. Адилеттик кылбай жатат дедим. Ранат биздин аксакалдар сотуна Абакиров Ранат айыл өкмөтү. Аксакалдар сотуна мен арызымды алып барсам каратпай койду. Абакиров Ранат
каратпай койгон аксакалдар сотуна. А булар арыз жазса, менин үстүмөн жазса, каратат. Анткени айтып эле коет экен, чалып, карагыла же карабагыла деп коет экен. Ушундай биякта адилетсиздик болуп атат. Биз жашай албай калдык. Барбаган жерибиз калган жок. Үнүбүз да жетпей жатат. Же жашатпайт, же иштетпейт, жумушка чейин келишет. Сен дейт, булардын ою менен унчукпай эле жашай беришиң керек экен, биздин акча менен жашайт. Мына Сенкулова Бегайымдын кызы Сенкулова Жанат күйөөсү 2 баласы менен эч жерде иштебейт. Только ушу 5 жыл болду, мына 4 жылдан бери булар эч жерде иштебейт, только биздин акча менен жашайт. Анан бир нерсе десең, отчет бир десең эле бүттү, өчөшөт, светиңди өчүрөт, кыркат, жашоо бербейт, оскорблять этет. Менде бүт видеолорум бар, свидетелдерим бар. РОУДга келдим, сотко өткөргүлө, ушулар чектен чыгып атат дедим. Эч ким караган жок. Сураныч жардам берип коюңуздар. Рахмат эже.